Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2024-жылы чыккан Мүрзөдөгү түн аттуу тасманы көрөбүз. Өлүмдөн кийин жашоо жок экендигин аныктаймын деген каарманыбыз өлгөн адам менен мүрзөгө жатып, көмүлгөн адам кандай жазаланып жаткандыгын өз көзү менен көрөт. Тасманын башында жаш жигит Адил жана анын бир тууган эжеси Сита. Ошондой эле алардын ата-энесин көрөбүз. Каармандарыбыздын үй бүлөсү көп жылдан бери жаңы бышырылган шириндиктерди сатышып, бул жолу дагы жаныбардын түсүндөгү шириндик бышырышып. Бирок анысы такыр эле окшошпой, атасы таттуу токочторду жакшы бышыргандыгы менен жаныбарлардын өңүн жасай албагандыгын мойнуна алат. Биз ушул жерде каармандарыбыздын дүкөнү акыркы учурда жакшы киреше алып келбей, соодасы такыр эле жүрүшпөй. Алардан алыс эмес жерде ачылган башка таттууларды саткан дүкөндөргө тең чыга албай, иштери аркага кетип жаткандыгын байкайбыз. Бирок кантсе да үй бүлө үмүтүн үзбөй, атасынан калган ишкерликти токтоткусу келбей. Бирок жумушу жалдаганга акчасы жок болгондуктан Сита менен Адил ата-энесине ар дайым жардам берип жүрчү. Ошондой күндөрдүн биринде Адил сырттан келе жаткан бир түшүнүксүз адамды байкайт. Ал адам кулагына кулак чыңганы салып алып, өзүн аябай эле олуттуп алып жүрүп, Адил ал адамдын жөтөлүп жаткандыгын көрүп, суу ичип алуусун сунуштайт. Анда жанагы адам Адилге кайрылып, биз баардыгыбыз Аллахка кайтабыз. Аллах тагдырыбызга жазганын көрөбүз. Мен бул нерсеге жакында эле ынандым деп магнитофонун алып чыгып, ичиндеги кассетасын Адилге берип, сен азыр эшикке чыкпагының, эшикте коркунучтуу нерсе болот деп эле сыртка чыгып кетип калат. Ошол убакта ал жерге келген кардарлардын бири кассадан акча уурдап чыгып кетет. Анда үй бүлөнүн атасы анын артынан чыгып эле токтотууга аракет кылып, бир кезде артынан апасы дагы чыгып, Недоразумение? Какое недоразумение? Они нас ошол маалда Адил менен Ситанын көзүнчө ата-энеси жарылуучу заттын айынан каза болушат. Көрсө жанагы жонбашты көтөргөн адам өзүн өзү өлтүргөн жанкечти экен эле. Ошентип бир заматта эле томолой жетим калган каармандарыбыз нез болушу, эмне кыларын билишпей, тартип сакчылардын берген суроолоруна эптеп эле жооп берип жатышкан. Анда Адил Ситага бул кассетаны мага ошол адам таштап кеткен. Мен бул жерде эмне бар экендигин дагы билбеймин десе, Сита кассетаны кармап алып дароо эле үйүнө жөнөп, тартип сакчылардын кеңсесинен чыгып бара жатып, жарылуудан өлгөн адамдардын тизилип жаткан денесин көрөт. Анда каармандарыбыз үйүнө шашылып барып эле жанагы кассетаны койсо, ал жакта өтө бир коркунучтуу үндөр жазылыптыр. Кто твой бог? Бул окуядан кийин 2 ай өткөндөн кийин каармандарыбыздын багар көрөрү жок болгондуктан аларды ислам динин окута турган интернатка киргизишет. Анда мугалимдер бул дүйнө жалган дүйнө, бул дүйнө биз үчүн сыноо үчүн берилет. Эгер жакшы адам болсоң, өлгөндөн кийин бейитиң сен үчүн гүл бакча болот. А эгер жаман адам болсоң, өлгөндөн кийин эле кыйноо башталат десе, Сита бул сөздөрдү такыр олуттуу кабыл алгысы келбей, периштелер бар деген сөзгө дагы такыр ишенгиси келбей, жада калса мугалимдеринин сөзүнө дагы каршы чыгып, менин ата-энемди өлүм периштеси эмес эле каяктагы бир жанкечти өлтүрдү го. Өлгөндөн кийин эч кандай жашоо жок деп мугалиминин ачуусуна тиет. Мындан соң ал интернаттан алыс эмес жерде токойдо чуркап бара жатып, бир тууганы Адилге жолугуп, Адил жок дегендигине карабай, Сита бул жака келгенден бери качууга аракет кылып жаткандыгын түшүнөбүз. Көрсө ал жерден чыгып кетүүнүн эки эле жолу бар экен. Бир тарабында күзөтчүлөр туруп, экинчи тарабында болсо эски үңкүр болот. Бирок үңкүр тарапта жин шайтандар бар деп бардыгы корккондуктан ал жака эч ким барчу эмес. Сита болсо качууга катуу киришкендиктен Адилдин жок дегендигине карабай жанагы үңкүргө кирип жөнөп, биз ушул жерде Ситанын эмне үчүн качууга аракет кылып жаткандыгын түшүнөбүз. Көрсө буга чейинки кассетадагы жазылган үндөр өлгөн адамды периштелер кыйнап жаткандагы үндөр экендиги белгилүү болуптур. Ошондуктан Сита бул нерсеге ишенгиси келбей, анын жалган экендигин аныктаймын деп, кассетага үн жазуунун кайда жазылгандыгын тактоого аракет кылып жүргөн. Бирок көп өтпөй эле үңкүрдө бара жаткан бир туугандар бири-бирин таппай калып, кыйкырса деле такыр бири-бирине үндөрү угулбай, Сита бир кезде ал жерде караңгыда олтурган кичинекей баланы көрөт. Караңгыдагы бала өзүнүн атын Исмайыл деп атап, Сита жүрөгү түшүп үңкүрдөн качып чыгып, каарманыбыздын качканын билип калган мугалимдеринин колуна түшөт. Мугалимдердин бири Умая, сен эмнеге бул жолго бардың деп Ситаны урушуп жатса, Сита Умаядан сурап, мен үңкүрдөн Исмайыл деген баланын сүрөтүн көрдүм, ал ким десе, Умаянын түсү өзгөрүп кетет. Көрсө окуу жайда тил укпаган кыздарга ак эмес, кызыл жоолук салып коюшат экен. Ошондуктан Сита мындан кийин кызыл жоолукчан жүрүп, бирок дагы деле кача турган оюнан кайтпай, күндөрдүн биринде мугалими Умая башка мугалим менен сүйлөшүп жаткандыгын угуп калат. Анда Умая бул жердеги окуу жайдын башчысы Илхам өтө деле жакшы адам эмес экендигин айтып, анан дагы кичинекей Исмайыл өлүп калды го. Сиз болсо Илхамды балдардын келечегин ойлоп жатат деп айтып жатасыз. Бирок эми Исмайылдын келечеги эмне болот деген сөздөрдү уккан Сита ал жерден качуусун тездетип, бир тууганы Адилди алып алып түн окуумга карабай жанагы үңкүр аркылуу качып жөнөйт. Бирок алар бара жаткан кезде кайрадан эле жанагы кичинекей бала Исмайылдын үнү угула баштайт.
Бирок каармандарыбыз ага карабай өңкүрдүн экинчи тарабынан качып чыгып кеткенге жетишишип, арадан жылдар өтүп бул убакта эки бир тууган чоңоюшуп Каарлар үйүндө жумушчу болуп иштеп калышат. Каарлар үйү жеке менчик ишкана болгондуктан ал жерде дээрлик бай адамдар жашашып, Сита өзүнүн назиктиги менен жана адамдар менен жакшы мамиле түзө алгандыктан ал жердеги кары картаңдардын бардыгы менен мамилеси аябай эле бекем болчу. Бул убакта ал жерде Вахи деген бир аксакал жашап жүргөн. Ал бир кезде Ситаны чакырып, мени алып кеткенде балам менен кызым келиптир. Бирок чындыгында алар мени жакшы көрүшпөйт. Мен деле аларды көп деле жакшы көрбөймүн. Ошондуктан аларга түшүндүрүп койчу, мен бул жерден кетким келбейт. Мени тынч коюшсунчу десе, баласы менен кызы артын карап эле кетип калат. Көрсө каарманыбыз Ситанын бул аксакал менен дагы мамилеси өтө мыкты экен. Ошондуктан бир кезде Вахинин кызы менен баласы каарманыбыздын жанына келип аны коркутмуш болушуп. Биздин атабыз чындыгында аябай бай адам, бирок анын акчасынын бардыгы азыр ушул Каарлар үйүнө кетип жатат. Мен сиздин оюңузду түшүндүм. Сиз бир болсо атамы алдап ага тийип алып, анын байлыгын өзүңүзгө алып калайын деп ойлоп жатат окшойсуз. Туура, биз балдар аны көп деле жакшы көрбөйбүз, бирок анын байлыгы бизге калыш керек. Ошондуктан максатыма жетим деп ойлобоңуз десе, каарманыбыз аябай жини келип, сыртынан назик көрүнгөнү менен Вахинин баласы менен кызынан тең калышпай аларга катуу жообун берип, Ситанын сөзүнө жооп кайтара албаган эки бир тууган айласы жок ал жерден чыгып кетүүгө туура келет. Бул убакта каарманыбыз ал жерде каарлыктан ооруп калган аксакалдарды ар кандай абалда видеого түшүрүп алып, дагы деле бул дүйнөдөн башка жашоо жок, жин шайтандар, периштелер дагы жок деп ал нерсенин үстүнөн изилдеп жүргөнүн токтоткон эмес. Бул убакта Адил дагы Каарлар үйүндө иштеп, ал жерде көз жумган аксакалдарды акыркы сапарга узатып даярдык көрүп жүрчү. Жакында эле Ганди деген адам өлүп, Адил Ситага кайрылып, бул адам жарабайбы десе, бул адам өтө жакшы адам экен эле, жашоосун жакшы өткөрүптүр деп айтат. Көрсө Сита дин деген бул туура эмес, аны адамдарды башкарыш үчүн чыгарышкан. Чындыгында бул жашоодон башка эч кандай жашоо жок. Мен бул нерсени элге тастыктап беришим керек деп, жаман адам өлө турган болсо аны менен чогуу өзүн көмүп, анын үстүнөн эч кандай кыйноо болбойт экендиги тууралуу видео тасмага түшүрүүнү көздөп жүргөн. Анан дагы Сита биз буга чейинки көргөн Каарлар үйүндөгү Вахинин өлүшүн күтүп жатыптыр. Анткени Вахи Ситаны тааныбагандыгы менен Сита Вахини жакшы тааныйт экен. Көрсө бул адам буга чейин каармандарыбыз окуган интернаттын башчысы болот. Көрсө бул Вахи жаш кезинде көптөгөн балдар кыздар окуган интернаттарды ачып, ал жерде окуган жаш балдарга ырдык көрсөтүп жүргөн болот. Жанагы өңкүрдөгү каармандарыбыз көргөн Исмайылдын элеси дагы ушул Вахинин колунан өлүптүр. Бирок бир канча убакыттан кийин Вахинин кылган кылмыш иштери ачылып, ал атын дагы фамилиясын дагы өзгөртүп качып кеткен болот. Бирок окуп жүргөндө Вахини көргөн Сита аны Каарлар үйүнөн дароо эле таанып калып, эртелүүгө анын өлүмүн күтүп, эгер мүрзөдө чындап эле кыйноо бар болгон болсо, ушул адам чындап кыйналат. Ал өлгөн кезде анын көрдө жаткандыгын мен видео байкоого түшүрүшүм керек деп максат кылып жүргөн. Увидеть, что будет в могиле с такими, как вы. Бул нерсени уккан Вахи анын сырын билгендер бар экендигин түшүнүп, ал жердеги тапанчасын алат дагы. Башка адамдар келип калган кезде алардын көзүнчө анда мен силерге жардам берейин, тажрыйбаңарды жасап көрөлү деп өзүн өзү атып өлтүрүп алат. Вахи өлгөндөн кийин анын балдары ал жерге басып да келишпей, каармандарыбыз аны өздөрү көмө турган болушуп, максат кылгандай эле көрдү казгандан кийин Вахинин денесин коюп, видео камерасын кармайт дагы Сита анын жанына түшүп жайгашып алат. Адил болсо аларды көмгөндөн кийин үстүдө күтүп олтурган. Анда Сита камерасын жандырып, арадан канча убакыт өтсө деле эч кандай өзгөрүү болбогондугун байкап, бул убакта кечкирип сыртта олтурган Адил деле чарчап калган. Анда Сита камераны жандырып, өзү тарапты каратат дагы уктап кетет. Эртеси Адил көрүстөндү кайрадан казып алып эле Ситаны чыгарып, видео камерадагы жазууну карашса эч кандай өзгөрүү болбоптур. Анда Сита флеш картаны алат дагы, мен бул нерсени элге жеткиришим керек. Сыналгыга чыгуунун бир жолу бар деп Каарлар үйүндөгү аксакалдардын биринин кызы кабарчы болуп иштегендигин билип, аксакал аркылуу кызы менен байланышып сыналгыга чыга турган күн дагы келет. Ошентип Сита окуяны башынан айтып бере баштайт. Биз агам экөөбүз кичинекей кезибизде колубузга кассета тийди. Ал жерде күнөөлүү адам өлгөндөн кийин аны жазалап жаткан үн жазуулар жазылыптыр. Муну уккан адам өлгөндөн кийин кыйналбаштын жолун издеп, дин үчүн өзүн өзү жардырып жиберген. Бирок мен ал адам кылган иши туура эмес экендигин аныктап, дин бул жөн эле жөө жумок экендигин айтып бергим келди. Ошондуктан бир кезде Илхам деген ат менен жүрүп, бирок кийин Вахи болуп калган адамды таптым. Ал адам өмүрүндө өтө көп күнөө иштерди кылган. Ал адам өлгөндөн кийин анын көрүстөнүндө мен дагы жатып бир түн түнөдүм. Бирок эч кандай периштелер келип аны кыйнашкан жок. Сөзүм курук болбой, далилин көрсөтөйүн, видео тасманы коюп бергиле деп флешкасын берсем, көрүстөндөгү видео эмес, жөн гана жерди тартып турган видео тасма бар экен. Анда Сита эчтекени
түшүнбөй булар эмне флешканы алмаштырып койдубу деп ал жердегилер менен ызы чууга түшүп урушуп, өзүнүн эле флешкасы экендигин көрүп, бирок эчтекени түшүнбөй ал жерден кетүүгө туура келет. Ал дароо эле Адилге келип аны урушуп талашып, сен эмнеге флешканы алмаштырып койдуң? Мен бул нерсеге өмүр бою даярдандым эле го. Флешканы сен экөөбүздөн башка эч ким кармаган жок, буну сен гана кылышың мүмкүн. Эмнеге бул нерсеге бардың десе, Адил такыр мойнуна албай, мен эч нерсе кылган жокмун деп айтып, бир туугандар талашып тартышып атып ортосунда катуу уруш чыгып кетет. Анда каармандарыбыз бири-бирине болгон оюн айтып, Сита мен гана аракет кыла беремби деп Адилди урушса, Адил тескерисинче Ситаны күнөөлөп, эгер сен болбогондо ата энем тирүү болмок. Сен акча уурдагандар тууралуу айтпаганда алар сыртка чыкмак дагы эмес, жарылып дагы кетишмек эмес. Баарына сен күнөөлүүсүң, аракет кылсаң деле жалгыз өзүң үчүн кылып жатасың. Калп эле мен үчүн күйгөн адам боло бербеши деп ал жерден кетип калса, Сита көз жашын токтото албай ыйлай баштайт. Кандай болбосун Сита кайрадан жумушуна кайтып бөлмөсүнө олтурган кезде аны бирөө сыртта эле чакыра берет. Кызыгы чакырып жаткан үн кайтыш болгону Вахинин үнү болчу. Бир кезде үн Вахинин бөлмөсүнөн чыккандай болуп, ал жака кирсе эч ким көрүнбөй, бир маалда эле каарманыбыздын көзүнө тырмактары узун, түшүнүксүз бир жандык көрүнөт. Анда буга чейин мындай нерсе болушу мүмкүн эмес деген каарманыбыз эми чындап эле эч нерсени түшүнбөй калды окшойт. Ошол маалда эле кадр алмашып, биз ал жерде жашаган кемпирлердин бири Нанини көрөбүз. Ал өзүнүн кийимдерин өз алдынча жууганга аракет кылып, кир жуучу аппаратка кийимдерин ыргытып, колундагы шакеге кийимдер менен кошо түшүп калгандыгын байкайт. Анда Нани шакегин такыр эле таппай, бир кезде кир жуучу аппараттын ичинен бери карап, өзү дагы байкабай колу менен басып аппаратты ишке киргизет. Анда кир жуугуч тегерене баштап, Нани ал жерден чыгып кетүүгө аракет кылып, бирок аракетинен такыр майнап чыкпай, чачы илинип, бетинин териси толугу менен жуулунуп, ошол жерде көз жумат. Окуядан кийин каарылар үйүндө ызы чуу башталып, Нанинин күйөөсү Панди өзүн кармай албай ыйлап, башкалар дагы дүрбөлөңгө түшүп, каарманыбыз Сита дагы кайгыга батып калган. Бирок жанагы буга чейинки Сита деп чакырылган үндөр такыр эле токтобой, Сита эч нерсени түшүнө албай, эки жакты карап эч кимди таба албай, көзүнө кээ бир учурда жанагы кара жандык көрүнүп кетип жаткан. Бирок Сита бул нерсенин бардыгы өңүмдө болуп жатабы же түшүмдө болуп жатабы деп өзү деле жакшылап түшүнбөй, кандай болбосун каарылар үйүндө акыркы күндөрү түшүнүксүз бир окуялар башталгандыгын байкайт. Анткени кээ бир учурда Ситанын көзүнө жанагы кайтыш болгон аял Нани көрүнүп, кээ бир учурда ал жердеги аялдардын үнү өзгөрүп, Вита деген аял Адилдин үнү менен сүйлөй баштайт. Эми Ситанын башы чындап эле маң болуп калды окшойт. Бул убакта Адил дагы өзүнүн жумушуна кайтып, өлгөн адамды акыркы сапарга узатууга даярдап жаткан. Бир убакта Адил өлгөн дененин жанынан алыстап кеткен кезде жанагы дене ордунан тура баштагандыгын көрөбүз. Ошол маалда эле Адилдин жанынан бирөө эшикти такылдаткандай болуп, бирок эшикти ачса эч ким көрүнбөй, аркасын караган Адил жанагы дене басып келе жаткандыгын байкайт. Анда Адил качууга шашылып, бирок эшиги такыр эле ачылбай койгондуктан кийими эле турган шкафын ачып алып, анын ичине кирип бекинип алууга жетишет. Бирок шкафтын ичинен дагы буга чейин Адил көмгөн адамдардын денелери пайда болуп, кадр дароо эле алмашып кетет. Бул убакта Сита кесиптеши Лани менен кадимкидей эле жумушун улантып жаткан. Бир кезде ал жерге аксакалдардын бири Панди бычагын көтөрүп келип, Ланини өлтүрөм деп кубалап, алар качканга жетишип эшикти жаап алып түртө башташат. Бирок ошол мезгилде Ланинин артынан башка аксакал келип ага бычагын саят. Анда Лани мен эми күнөөкөр адаммын, жашаганга деле акым калбады окшойт. Андан көрө өлгөнүм жакшы деп сайылган бычакты сууруп кайра өзүнө сайгалап салат. Анан да бычак сайган аксакал бул кыздын аягы суюк болчу, ал өлүш керек эле. Биз туура эле иш кылдык, ишенбесең сыналгыны көрсөң десе, Сита сыналгыга чуркап барып, ал буга чейин теле берүүгө чыккандан кийин өлкөдө ызы чуу башталгандыгын көрөт. Көрсө элдин баары өлгөндөн кийин азап барбы жокпу текшеребиз деп көмүлгөндөр менен кошо үн жазуучу аппараттарды ташташып, кээ бирлери чындап эле кыйналып жаткан денелердин үндөрүн жаздырып алышып, кээ бирлери ал нерсени кыла албай элдин ортосунда экиге бөлүнүп ажырым башталган болот. Анда Сита көрүстөнгө чуркап барып, эгер чындап эле азап бар болгон болсо, Вахи кыйналыш керек эле да, ал көмүлгөн жеринде жөн эле жатат го. Мен аны дагы бир жолу көрүшүм керек деп Вахинин көмүлгөн жерин каза баштап, ал жака түшкөн кезде үстүндөгү топурактар кулап кайрадан эле өзү көмүлүп калат. Эң кызыгы, Вахи көмүлгөн жерде денеси жок болуп чыкты. Анан дагы көрүүстөн кичинекей эмес, чоң эле бир үңкүргө айланып калыптыр. Көрсө бул үңкүр каармандарыбыз кичинекей кезинде окуу жайдан качып кеткен үңкүр экен. Анда бир кезде Ситанын көзүнө кичинекей бала Исмайыл дагы көрүнө баштап, Сита кайда качышын билбей, бир кезде анын алдынан Адилдин чыккандыгын көрөт. Анда Сита ойгонууга аракет кылып, бул нерсе менин жөн эле көзүмө көрүнүп жатат. Окумуштуулар мээге аба жетпей калганда ушул нерселер көрүнөт деп айтты эле. Мен өзүмө келишим керек деп эки жакты карап жатып, кичинекей кезинде ата энеси менен иштеткен дүкөндү көрүп калат. Ал жерден акча уурдап жаткан адамды көрүп, андан соң атасы менен апасынын дагы элесин көрүп, андан соң ал жактан чыгып бара жатып бир топ жаш балдар, сиз Исмайылга жардам беришиңиз керек, ал бул жерде жалгыз коркуп жатат
деп эле кайталай берет. Анда каарманыбыз Исмайылдын жанына келип, сен эмнеден коркуп жатасың десе, Исмайыл колу менен көрсөтүп, алыстан келе жаткан Вахи аларды куулай баштайт. Анда Сита Исмайылды куткарганга аракет кылып, аны менен качып бара жатып чуңкурга түшүп кетип, көзүн ачып ойгонуп кетип, бул нерсенин бардыгы түш экендигин билебиз. Көрсө Сита дагы деле Вахи менен көмүлгөн жерде уктап жатыптыр. Ал болгон окуянын бардыгын түшүндө көргөндүгүн түшүнүп, сыртта олтурган Адилге кыйкыра баштап, чыгууга аракет кыла баштаган кезде ал жерге жылаандын келгендигин көрөт. Жылаан сойлоп келет дагы Вахинин оозуна кирип кетсе, каарманыбыз жүрөгү түшүп, эмне кылышын билбей тескери карап алып, камерасы аркылуу Вахини караса, Вахи ошол жерде ордунан турат. Бир кезде түшүнүксүз темир пайда болуп, Вахинин бетин талкалай баштап, бети тегизделип калган кезде кайрадан ордуна келип, жанагы темир дагы талкалай баштайт. Мындан соң оозуна кирип кеткен жылаан чыгат дагы 7 баштуу жылмоозго айланып эле бетин кайрадан тыткылай берет. Кто твой бог? Болуп жаткан окуяны өз көзү менен көрүп жаткан каарманыбыз чындап эле кабыр азабы бар экендигин түшүнүп, мен жаратканга кайткым келет, о жаратканым мени кечир, мен акылсыздык кылдым, мен оожоктук кылдым деп Аллахтын атын кайталай баштайт. Анан дагы о Аллахым мени бул жерден куткарып кал деп жаткан кезде үстүдөгү Адил көрүстөндү ачып, Ситаны куткарып экөө ал жерден качып жөнөшүп, көрүстөндөгү топурактар кулап кайрадан эле көмүлүп калат. Ушул мүнөттөрдө тасмабыз толугу менен аягына чыгат. Достор, жаратканым эч бирибизди кабыр азабына, тозок отуна сала көрбөсүн. Ошондуктан жашообузда бирөөгө жамандык кылуудан алыс болуп, 5 убак намазга бекем болуп, денебизди ар дайым таза алып жүрөлү. Анан дагы достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтырып, кийинки тасмабыз чыккан кезде амандыкта жолугалы. Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен 2011-жылы чыккан Колумбияна аттуу тасманы көрөбүз. Кичинекей кезинде ата-энесин өлтүрүп койгон адамдардан өч алыш үчүн 15 жыл машыгып, жок жерден пайда болуп, кылмышкерлерди жок кыла баштайт. Колумбия өлкөсү 1992 жыл. Кылмыштуу топтун башчысы Дон Луис аны менен көп жылдан бери иштешип жүргөн Дон Фабио менен сүйлөшүп олтурган. Фабио иштен чыгам деп жаткандыктан алар акыркы жолу жолугушуп, бири-бирине жакшы сөздөрүн айтышып, Фабио Луиске бере турган буюмун берип, алар менен коштошуп ал жерден чыгып кетет. Ошол замат Дон Луис оң колу болгон Маркого мунун тезирээк изин суутула деген буйругун берет. Бул нерсени айтпаса деле сезип калган Фабио дароо эле адамдары менен үйүнө барып, аялы менен кызына жолугуп, биздин 10 мүнөт убактыбыз бар, батыраак качалы десе, аялы дароо эле жыйынтырын кыла баштайт. Фабио кызы Кэтинин жанына келип, ага жакшы көргөндүгүн айтып, колуна флеш-карта берип, эгер бир нерсе болуп кете турган болсо, бул флеш-карта сенде болсун. Анан дагы бул кагаздагы дарек боюнча барып, кагазды көрсөтсөң сага жардам беришет. Эгер өлкөдөн чыгып кете алганга мүмкүнчүлүк болсо, Америкада менин тууганым бар, ошого баргының. Анан дагы бул белек сага деп мойнундагы зээр буюмун берип жатса, ошол маалда эле кылмышкерлер анын артынан жетип келип калат. Планы меняются. Алар Фабионун адамдарын дароо эле жок кылышып, бул убакта Фабио аялы менен мылтыгын көтөрүп, качканга мүмкүнчүлүгү болбогондуктан кызын олтургузуп коюшуп, алар менен атышууга киришишет. Бирок экөөнүн көпчүлүккө каршы чыкканга эч кандай мүмкүнчүлүгү болгон жок. Ошондуктан ата-энесинин көзүн албай олтурган Кэтинин көзүнчө атасы дагы апасы дагы окко учуп өлөт. Бир кезде ал жерге Марко кирип келип, Кэтини тааныгандыгын айтып, анын атынан айтып кайрылып, мен сенин атаңдын жакын досторунун бири элем, ал Дон Луистин колунда иштегендигин билесиң. Бирок атаң туура эмес иш кылып коюп, азыр ушул нерсе болуп жатат. Ошондуктан мен сенден суранайын. Ал сага кичинекей буюм калтырса керек, ошону мага берчи. Берсең эле маселе чечилет десе, жүрөгү түшүп олтурган Кэтинин ою такыр башкада экен. Убить Дона Луиса. Ал Марконун колуна бычагын саят дагы терезеден секирип, ал жердеги кылмышкерлерден оңой эле качып кетет. Кичинекей кыз бул жерде жашагандыктан ал жердин көчөлөрүн жакшы билип, артынан ковлаган кылмышкерлер такыр эле жетишпей, акыр аягы каарманыбыз жертөлөдөгү суу түтүкчөсүнө кире качып, кылмышкерлерден кутулат. Арадан бир топ убакыт өтүп, Кэтти жер алдынан чыгып, эң биринчи эле Американын элчилигине барып, ал жерден атасынын керези боюнча Джон Дэвис деген адамга жолугуп, атасы берген флешканы берсе, жанагы адам аябай эле таң калып калат. Анткени анын ичинде кылмышкерлерге тиешелүү өтө көп маалымат бар экен. Анда Кэтти ал адамга кайрылып, бул нерсени сиздерге бергендигим үчүн мени Америкага жеткиришиңиздер керек. Буну мага атам берди, атам өзү өлүп калды десе, Джон маселени дароо эле түшүнүп, кызды качкын катары Америкага жеткиришип, Майаминин аэропортуна конгон кезде Кэтти аны күзөтүп бара жаткан кыздан мен ажатканага кирип алайынчы деп суранат. Бирок Кэттинин ою ажаткана аркылуу качып кетүү болчу. Ал ажаткананын терезесинен чыга качып, автобуска олтуруп алып Чикагого жөнөп кетет. Анткени атасы өлөөр алдында Чикагодо менин тууганым бар, ошого баргының деп эскерткени эсинде болчу. Автобустан түшкөн Кэтти өзүнүн зиректигин көрсөтүп, айтылган дарекке барып, ал жердеги адамдардын бирине кагазды көрсөтүп, анын башчысы болгон жергиликтүү кылмышкерлердин бири Эмилиого жолугат. Көрсө, Эмилио тууганынын кызы болгон Кэттини кичинекей кезинен эле тааныйт экен. Ошондуктан кызды тирүү көргөндүгүнө кубанып, аны кучактап жиберет. Успокойся. Ты в безопасности.
Ошентип Кэттинин Америкадагы жашоосу башталып, аны Эмилио өзүнүн кызындай кылып карап, Эмилионун апасы дагы Кэттиге жакшы мамиле кылат. Эң эле кызыгы, алар тамактанып отурган кезде Эмилио каарманыбыздан "Сен эмне мен алектенгиң келип жатат" десе, Кэтти ага жооп берип, "Мен чоңойгондо баш кесер болгум келет, сиз мага жардам бересиз деген үмүттөмүн. Мага жардам бересиз да, десе Эмилио эчтекени ойлонбой эле макулдугун берет. Ошентип бул окуялардан кийин бир заматта эле 15 жылдын өтүп кеткендигин көрөбүз. Анда көчөлөрдүн биринде тартип сакчылар тамактанып олтурушкан. Бир кезде алардын унаасы мас болуп өчүп калган бир кыз келип өзүн өзү башкара албай, тартип сакчылардын берген суроосуна дагы жооп бере албай, жада калса бутуна дагы жакшылап тура албай калыптыр. Анда кызматкерлер ал кызды дароо эле кеңсеге алып барышып, анын аты жөнүн сураса, ал атын дагы айта албай, соолукса маселени чечебиз деп темир торлордун бирин алып кирип эле жаткырып салышат. Ошол күнү ал кеңсеге убактылуу кармап туруу үчүн белгилүү кылмышкерлердин бири Ритсон деген адамды алып келишет. Аны дагы камагандан кийин кечкирип баардыгы уктоого киришишип, биз буга чейин көргөн мас болуп жаткан кыз бир мезгилде эле өзүнө келе түшөт. Көрсө ал мас болгон абалды жөн эле аткарып коюптур. Камалып олтурган кыз бир заматта эле өзүнүн кийимин алмаштырып, чач жасалгасы менен темир торду ачып, мындай иштерди буга чейин көп эле жасап жүргөндөй чебер кыймылдар менен өзүнүн оюн ишке ашыра баштайт. Каарманыбыз алдынан чыккан видео байкоолордун угун андан соң аба алмаштыруучу түтүкчөгө кирип, көздөгөн жагына жөрмөлөгөн бойдон жөнөй баштайт. Бул убакта кылмышкер Ритсонду кайтарып олтурган күзөтчү ажатканага кирген эле. Каарманыбыз күзөтчүнүн артынан байкатпай келип, аны аңтара тээп салат дагы, анын тапанчасын алып туруп эле кылмышкерди барып аткылап өлтүрүп салат. Тапанчанын үнүн уккан тартип сакчылар ошол мезгилде гана бир нерсенин болуп жаткандыгын түшүнүшүп, ызы чуу башталып, кыз болсо келген жолу менен эле кайрадан артты көздөп жөнөйт. Бул убакта тартип сакчылар Ритсонун өлүп жаткандыгын көрүшүп, бирок ал жерден эч кандай кылмышкер таба алышпай, бир кезде камалып олтургандарды текшере баштаса, каарманыбыз кайрадан эле мас абалда уктап жаткандай сүрөттүү болуп калыптыр. Биз ушул жерде бул кыз биз буга чейин тааныган кичинекей Кэтти чоңоюп калган абалда экендигин түшүнөбүз. Көрсө Эмилио аны машыктырып чоңойтуп, чындап эле баш кесер кылып коюптур. Кантсе да каарманыбыз эртең менен кеңседен аман эсен чыгып кетип, ажатканалардын бирине барып кийимин алмаштырып, такыр эле башкача кыздай болуп автобуска олтуруп кетип калат. Бул убакта окуя болгон жерде текшериш үчүн ФБРдин тыңчысы Росс келип, өлгөн адамга октун тийген тартиптерин көрүп, жана денесинде сүрөт тартылгандыгын байкайт. Көрсө буга чейин 4 жылдын ичинде так эле ушундай 22 өлүм болуп, алардын денесине сүрөт тартылган абалда табышкан болот. Ошондуктан буларды öldүргөн адам бир белгини бергиси келип жатат окшойт деген тыянакка келишип, өлгөн адамдардын денесиндеги тартылган сүрөт тууралуу сыналгыга чыгарууну чечишет. Ошол замат кадр алмашып, биз каарманыбыз Кэттинин атасын өлтүрүп койгон Дон Луисти көрөбүз. Бул убакта кылмышкер Дон Луис оң колу Марко менен Америкага көчүп келип, Жаңы Орлеанга отурукташып, ошол жерде кылмыш ишин жүргүзүп жатыптыр. Бир кезде алар менен иштешкен ЦРУнун адамы келип гезитти көрсөтүп, буга чейин түрмөдөгү өлгөн адамды ким өлтүргөндүгүн таа берүүсүн суранат. Көрсө кылмышкер Дон Луис Америкага ЦРУнун жардамы менен келиптир. Ошондуктан эми ЦРУнун айтканын аткарып жүргөн. Бир кезде кылмышкер жанагы гезиттеги өлүп жаткан адамдын денесиндеги сүрөттү көрүп дароо эле эсине түшүп, бул сүрөттү ар дайым биз жок кылган Фабио колдончу, демек бул нерсени анын кызы кылып жатат окшойт. 15 жыл мурда сен аны жок кыла албадың эле, эми сөзсүз жок кылышың керек деп кол астындагы Маркону урушуп, бир болсо ошол кыз бул белгилерди бизге калтырып жатат деп Маркого катуу буйругун берет. Бул убакта Кэтти Эмилиого жолугуп, андан жаңы адам өлтүрүү боюнча буйрутма алып, сүйлөшүп олтурган кезде Эмилио каарманыбызга гезитти көрсөтүп, сен эмнени каалап жатасың? Сен эмнеге буйрутмаларды эле аткарбай бул 22 адамды дагы өлтүрүп салдың? Сен ушул аракетиң менен Дон Луиске жетем деп жатасыңбы эмне? Биз апам экөөбүз сенден кабатыр алып жатабыз, ошондуктан мен сага ар дайым оңой буйрутмаларды алып берип жатамын. Сен болсо андан сырткары өз билимди кылып өч алууну баштапсың. Деги мындай кылбай эле койсоң болбойбу десе, каарманыбыз агасына жооп берип, сиз 15 жыл мурда эмне болгондугун билесиз го. Мен аларды сөзсүз жок кылышым керек, сураныч, мени токтотпоңуз. Андан көрө буйрутмаларды аткаруумда мага көз кулак болуп туруңуз десе, Эмилио башка аргасы жок экендигин билип макулдугун берет. 2 охранника в сад следить за домом. Еще 3 вниз. Да, сэр. Биз мындан соң Кэтти буйрутмасында өлтүрө турган Виллинин үйүн көрөбүз. Ал жерде мылтыктарын көтөргөн күзөтчүлөр үйдү катуу кайтарышып, Вилли болсо кыздар менен эс алып, акчасынын көптүгүнүн үйүнүн так эле ортосунда акула багат экен. Бир мезгилде эле Кэттинин ал жерге келип калгандыгын байкайбыз. Уктап кеткен Вилли бир кезде түшүнөн ойгонуп, денесиндеги жазууларды көрүп эчтекени түшүнбөй, эшикке чыгып жөнөсө, үйүнүн ар тарабында күзөтчүлөр өлүп жатыптыр. Анда Вилли күзөтчүлөрдүн тапанчаларын алып акулалар жайгашкан жердин үстүнө барган. Бир кезде Кэтти анын артында
далга пайда болуп дароо эле бутуна атып, андан соң далына аткан кезде Вилли сууга түшүп кетип өзү баккан акулаларга өзү жем болот. Бул убакта ФБРдин тыңчысы Росс дагы деле түрмөдө болгон окуяны изилдеп, ал жерде эмне болгондугун такыр эле түшүнбөй, видео байкоодогу түшүп калган адамдарды көрүшүп, бирок күмөндүү болгон эч кимисин такыр эле таппай коюшат. Анда жардамчысы каарманыбызды көрсөтүп, балким маселе ушудадыр десе, Росс анын сөзүнө такыр эле кошулгусу келбей, менимче бул кылмышты аял киши кыла албаса керек деген тыянакты чыгарат. Кэтти болсо буйрутманы аткаргандан кийин Дэнни деген жигитине жолугуп, экөөнүн ортосунда сезимдер бар экендигин байкайбыз. Бирок Кэтти аны менен көп деле сүйлөшпөй, өзү жөнүндө эч кандай маалыматтарды деле бербей, дөйлүгүп калган учурда гана келип жеңилдеп алып эле кетип калчу. Прости, мне надо идти. Дженнифер! Бирок бул жолу Дэнни өзүн Дженнифер деп атап жүргөн каарманыбыз Кэтти уктап жаткан кезде сүрөткө тартып алган болот. Маселенин бардыгы ошол сүрөттөн башталып, Дэнни досу Райан менен сүйлөшүп олтуруп, мен жакшы көргөн кыз жөнүндө эч кандай маалыматым жок деп айтып, болгону бир эле сүрөтү бар деп Кэттинин сүрөтүн көрсөтөт. Анда Райан досу Дэнниге жардам кылайын деп кыздын сүрөтүн тааныш тартип сакчыларынын бирине жөнөтүп, бул кыз тууралуу маалымат таап берчи деп таанышынан өтүнөт. Ошол мезгилде Кэттинин сүрөтү толугу менен биринчи жолу базага кирип, бул убакта Кэтти жөнүндө күмөн маалыматтарды чогулта баштаган тыңчы Росс Кэттинин сүрөтүн дагы көрүп, анын кайда тартылгандыгын билишип, Дэнни жөнүндө маалымат алышат. Ошентип алар Дэннинин уюлдук аппаратын аңдый башташып, күндөрдүн биринде каарманыбыз Дэнни менен байланышып сүйлөшүп жаткан кезде, Росс Кэттинин кайда жайгашкандыгын аныктап адамдары менен ошол тарапка жөнөп кетишет. Бирок Кэтти мындай учурга даяр экен, анткени ал жашаган имараттын айылына чөйрөсүндө видео байкоолор орнотулуп, атайын багыттагы жоокерлердин келе жаткандыгын көргөн каарманыбыз сүйгөнү менен коштошуп эле дароо качууга киришет. Я просто сфотографировал тебя на телефон, прости. И ты меня прости. Кэтти ал жердеги өзүнө керектүү курал-жарактарды алып, буга чейин даярдап койгон жолдор менен түшүп, жоокерлер келип эшикти жардырып кирген кезде Кэтти имараттын жертөлөсүндө болуп калат. Каарманыбыз кээ бир видео байкоолорду тапанчасы менен сындыра атып, ал жерге жоокерлер келгенине карабай, мылтыгын чүпүрөк менен жабат дагы эч кимге байкатпай эле поезд жол тарап менен чыгып кеткенге жетишет. Каарманыбыз биринчи эле тууганы болгон Эмилионун үйүнө барып, бирок ал жактан өтө бир коркунучтуу сүрөткө туш болуп, Эмилионун апасын дагы өзүн дагы өлүк абалда табат. Көрсө Дон Луис адамдарын жөнөтүп Кэттини издеп келишип, ал жердегилердин бардыгын өлтүрүп салышыптыр. Бул нерсеге чыдай албаган Кэтти менин акыркы туугандарым жок болду деп көзүнүн жашын токтото албай ыйлай баштайт. Это займет немного времени. Пожалуйста, сядьте. Окуядан кийин катуу чечимге келген Кэтти биринчи эле тергөөчү Росско барып, ага тапанчасын такап, менин бүгүн акыркы үмүтүмдү Дон Луис алып койду. Мен ансыз деле буга чейин андан өч алам деп жүргөмүн. Бирок ал эмнегедир Америка мамлекетинин коргоосунда болуп жатат. Ошондуктан сиз мага жардам беришиңиз керек десе, Росс мен эч кандай жардам бере албаймын деп айтып, бул ишке ЦРУ аралашыптыр, менин аларга тилим өтпөйт. Мен буга чейин деле Дон Луисти жазага тартууга аракет кылганмын. Бирок эмнегедир ЦРУ тараптан тоскоолдук болуп жатат десе, Кэтти болбой эле тыңчыны коркутуп, анын үй бүлөсүнүн сүрөтүн карап, эгер сен мага жардам бере албай турган болсоң, мен сенин үй бүлөңдү толугу менен жок кылам. Ошондо сен дагы менин абалымды түшүнүп каласың. Эгер бул нерсени каалабасаң, аракетиңди кыл десе, Росс эмне кылышын билбей, эртеси күнү дароо эле ЦРУнун тыңчысы Стивен Ричардке барат. Бул адам тасманын башында Дон Луиске жолугуп, ага тапшырма берип жүргөн ЦРУнун тыңчысы болчу. Росс ага келип жагдайды түшүндүрсө, Стивен анын сөзүн уккусу да келбей, башын деле оорутпай, мен сен айтып жаткан кыздан эч кандай коркпоймун деп жаткан кезде Росско коңгуроо келет. Көрсө каарманыбыз алардан алыс эмес жерде көзгө тар мылтыгы менен байкап туруптур. Стивен анда деле коркпой, менин терезелеримден ок өтпөйт деп айтат. Бирок Кэттинин канчалык олуттуу экендигин түшүнгөн ЦРУнун тыңчысынын жүрөгү түшүп, кылмышкер Дон Луистин дарегин толугу менен айтып берет. Мындан соң максатына жеткен каарманыбыз ок дарыларын ырастап кылмышкерди өлтүрүүгө киришип, өзү буга чейин багып жүргөн эки чоң итин дагы унаасына салып алып жөнөп кетет. Бул убакта ЦРУнун тыңчысы дагы Дон Луиске маалыматты жеткирип, алар адамдарын чогултушуп, Кэттинин келишин күтүп, келсе дароо эле өлтүрө салабыз деп жаткан кезде, ал жака жарылуучу заттын учуп келе жаткандыгын көрүшөт. Көрсө Кэтти ал жерге эч ак эле келип калыптыр. Ал жарылуудан ызы чууга түшкөн кылмышкерлердин унаасынын алдынан чыгып, чекеден патыратып аткылап, өзүнүн башкесердик чебердүүлүгү менен кылмышкерлерди биринин артынан бирин жок кыла баштайт. Бул убакта Марко Дон Луисти атайын жашыруун бөлмөгө бекитет дагы, сиз бул жактан чыкпай туруңуз, мен сизге өзүм коңгуроо кыламын. Биринчи тиги канчыкты жок кыла алды, оозунан жаман сөздөргө чейин чыгып, адамдарын топтоп алып Кэттиге каршы беттеш башталат.
Бирок алардын бул аракетинен көп деле пайда чыкчу да эмес. Анткени Кетти зөөкүлөрдү биринин артынан бирин эч кандай кыйынчылыгы жок эле өлтүрүп, адамдарына ишенип аткан Марко бөлмөлөрдүн биринде жадагаза тапанчасынын оогу дагы жок камалып калат. Бир кезде Кетти ал жерге жетип келсе, Марко аны алаксытмыш болуп экөөнүн ортосунда мошташ башталып, Кеттинин колундагы тапанча ыргып кеткен кезде Марко ал тапанчага жетип алат. Бирок Кетти тапанчанын үстүн сууруп алып аны Маркого сайып, Дон Луистин ишенген адамы дагы жок болуп, ал башка аргасы жок экендигин түшүнүп, жашыруун бөлмөдөн чыгып алып эле качып жөнөгөн. Бирок каарманыбыз Кеттиге ушул нерсе керек болчу. Көрсө ал алып келген иттерин Дон Луис качкан унаага салып коюптур. Жрать! Ошентип Кетти дагы акыр аягы максатына жетип, өч болуп жүргөн адамдарынын бардыгын жок кылып, кадр алмашып биз Дэннинин ФБРде сурак берип олтургандыгын көрөбүз. Бир мезгилде Кетти ага коңгуроо кылып, андан кечирим сурап, экөөбүздүн 40 секунд убактыбыз бар. Болбосо ФБР менин кайда экендигимди аныктап коет. Сага чынымды айтайын, менин атым Каталея. Эгер мени күтө турган болсоң, мен сага кайтып келемин. Анан дагы мен сени жакшы көрөм деп жазса, тыңчы Рус байланышты алып сүйлөшүүгө аракет кылып, бирок убакыт бүткөндүктөн Кетти байланышты өчүрөт дагы автобуска олтуруп кетип калат. Бул ФБРдин дагы Дэнниге каршы эчтекеси жок болгондуктан аны сурактан кой берип жиберишет. Достор, ушундай мүнөттөр менен тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, мыкты тасмаларды билсеңиздер аттарын сунуштоону унутпаңыздар. Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2024-жылы чыгып болгон окуядан алынган чандуу чемпион аттуу тасманы көрөбүз. Кандай болбосун максатына жетем деген каарманыбыз майып болуп калгандыгына карабай максатынын артынан жүрүп, көздөгөнүнө жеттиби, жетпедиби бардыгыбыз чогуу көрөлү. 2017 жылы Индия өлкөсү тартип сакчылардын кеңсесинде кадимкидей эле иш жүрүп жаткан. Бир кезде ал жерге көз айнегин тагынган аксакал арыз жазганы келип, ал жердеги кабылдоочулардын оозун ачырып, менин арызым буга чейинки өлкө башчысы болуп иштеген адамдарга каршы деп айтат. Бул сөздү угуп турган тартип сакчылар бир жагынан таң калса, экинчи жагынан күлкүлөрү келип шылдыңдашып, деги ал адамдар сизге эмне кылды, аттарын атаңыз десе, көз айнекчен адам Булутту олтуруп алып Акаев, Бакиев деп аттарын атай баштайт. Анан дагы келген адам өзүн тааныштырып, менин атым Мурликант Петкар. Мага 40 жыл мурун эле Арджуна сыйлыгы берилиш керек болчу. Бирок мага ушуга чейин беришпеди. Ошондуктан мен бул жолго барууга туура келип жатат. Антпесе менин айылымдагылардын жашоосу аябай эле оор. Сыйлыкты алсам аларга кичине болсо дагы жеңилдик түзүп бергенге мүмкүнчүлүк болмок деп айтып, Арджуна сыйлыгына эмне үчүн татыктуу экендигин айтып бере баштайт. В 1952 году Джадав возвращался с Олимпийских игр. 1952 жылы Мурликант Петкар кичинекей бала болчу. Аны бир тууган агасы мойнуна көтөрүп алып, Мурли деп эркелетип, мойнуна көтөрүп алып станцияга барышып, ошол жылы Олимпиадада алтын байгени утуп келген. Индиядан биринчи жолу чыккан Хашаби Жадав деген күрөшчүнү тосуп алуу аземине катышат. Шан шөкөттү көрүп турган Мурли ошол күндөн кийин мен дагы спортчу болом деп өзүнө ниет коюп, Олимпиаданы утамын деп максат кылып, басса турса спорт жөнүндө сүйлөп, жада калса мектептеги мугалимине дагы мен Олимпиаданын башкы байгесин утамын деп айтат. Муну уккан окуучулар Мурлини шылдыңдашып, сенин колуңдан эмне келмек эле? Кыргызда жуурканыңа карап бутуңду сун деп коет. Калп эле кайдагы жомокту максат кыла бербечи деп аны менен урушканга чейин барышып, Мурлини ошондой учурларда колдоп кубаттаган жалгыз гана бир тууган агасы эле. Ал бир күнү инисинин спортко болгон максатын түшүнүп, аны күрөшчүлөргө алып барып, Ганпат деген машыктыруучуга тааныштырса, ал Мурлинин ичинде оту жанып тургандыгын дароо эле байкайт. Ошондуктан машыгып жаткандар жалаң чоң киши экендигине карабай, Мурлини дагы өзүнүн тайпасына кошуп алып, ошол күндөн баштап каарманыбыз машыгуудан калбай күрөшчү боло баштайт. Арадан убакыт өтүп, Мурли чоң жигитке айланып, ал канчалык машыкса дагы бир дагы мелдештерге чыкпай, аны көчөдөгүлөр апенди чемпион деп шылдыңдашып, анан дагы атасы машыгып жаткандыгына толугу менен каршы болчу. Анткени Мурли окууга такыр эле көңүл бурбай, убактысынын көбүн машыгуу менен алектенип, атасы кулагынан чоюп окуу окугун деп мектепке алып барса, ал жактан деле качып кете берет. Көрсө ошол күнү айылдын четинде күрөш боюнча мелдеш башталган экен. Ал жерде Мурли менен чогуу окуу аны ар дайым шылдыңдап, жада калса ур токмок алып жүргөн Дагду деген бала күрөшкө чыкмак. Бирок ал бала айыл өкмөт болуп иштеген Патил деген адамдын баласы болгондуктан ага каршы эч кимиси чыга албай, бир кезде адамдардын арасынан колун көтөрүп мен чыгам деп Мурли чыга келет. Анда элдер шылдыңдап, биздин Олимпиаданын чемпиону чыккан турбайбы? Кана бул апендинин күчүн көрөлүчү деп эле эки каарманыбыздын ортосунда күрөш башталат. Бир кезде Мурли анын үстүнөн болуп жаткан шылдыңга чыдай албай, өзүнүн күчүн көрсөтөйүн деп атаандашын көтөрүп эле жерге бир чабат. Я не неудачник, я чемпион!
Баласынын жеңилип калганын көргөн айыл өкмөт эмне кылышын билбей жеңилүүсүн мойнуна алгысы келбей, каарманыбыздын машыктыруучусун күнөөлөп, силер спорттун чебери менин балама каршы чыгарыпсыңар. Атайлап биздин үй бүлөнүн кадыр баркын түшүрүүгө аракет кылдыңар. Булар чыккынчылар деп эле өзүнүн адамдарын ал жердеги адамдарга каршы чыгарып, кана буларды орток мокалгыла деп буйругун бере баштайт. Бир кезде Морлинин агасы ал жерге келип калып, каарманыбызга качкының деп буйругун берип, Морли ал жерден таякчан адамдардан келтек жеп калбайын деп качып жөнөйт. Көп убакыт качып барган каарманыбыз бир кезде поезд жолдо келе жаткан поездга жабышып, поезддин ичинде бара жаткан Карнайл деген адам каарманыбызды жанагы кубулап келе жаткандардан куткарып калат. Ошол күндөн баштап Морлинин жашоосу толугу менен өзгөрүп, ал өзүнүн айылына бара албай тургандай болуп калып, аны куткарып калган Карнайл менен жакындан таанышып, сүйлөшө баштайт. Көрсө Карнайлдагы бокс менен машыккан спортчу экен. Ал Морлиге кеңешин берип, сен Олимпиадага барууга ниет кылган болсоң, мени менен аскердик кызматка барышың керек. Анткени кызмат өтөп жүргөндө көп машыгып жана башка жолдорго эшигиң ачылат. Карап көрсөң, буга чейинки олимпиадалык мелдештерге баргандардын бардыгы аскердик кызматтан өтүшкөн. Мен дагы ошол нерсени максат кылып жатамын десе, каарманыбызга Карнайлдын сөзү туура угулуп, Морли дароо эле чечим чыгарып Карнайл менен биргеликте аскердик кызматка кетет. Школота! Бирок каарманыбыз ойлогондой аскердик кызматта деле эч кандай жыргалчылык болгон жок. Ал жакта тартип өтө катаал болгондуктан күндө эрте менен турушуп машыгууну башташып, чачтарын кыскартып аскердик кийимдерди кийишип, аскер башчысынын сөзүнөн чыкпай катаал тартипке көнө баштайт. Ошондой күндөрдүн биринде Морли башка аскерлерге өзүнүн максатын айтып, мен буйруса Индияга эң биринчи алтын байгени алып келемин. Аскердик кызматты өтөп коюп олимпиадага барамын десе, жоокерлердин бири анын сөзүн шылдыңдап, түшүңдү сууга айтчы десе, каарманыбыз жини келип аны менен уруша кетет. Ошол мезгилде аскер башчысы келип калып, Морли тартипти бузгандыктан аны жазалай баштап, сен аскер кызматына татыктуу эмессиң, көзүмө көрүнбөй үйүңө жоголгонуң. Эмнеге тартипти бузасың десе, каарманыбыз жооп берип, мен бир нерсеге жетмейинче үйүмө кайта албаймын. Тартипти буза турган деле оюм жок эле. Алар менин үстүмөн максатым үчүн күлүп жатышты. Мен олимпиадада алтын байгени уткум келет десе, бул сөздөр аскер башчыга таасирин берип, эртең эрте менен машыгуу залына саат 6да келгиниң деп айтат. Муну уккан каарманыбыз кубанып кетип эле, эрте менен келсе, ал жер күрөш залы эмес, бокс залы экен. Ал жерде Морлинин досу Карнайлдагы машыкчу. Анда машыктыруучу али каарманыбыздын күрөшчү экендигин түшүнүп, мен күрөшчүлөрдү машыктырбаймын, мага боксчулар керек десе, Морли анын сөзүнө жооп берип, мага бир мүмкүнчүлүк бериңизчи. Менин башкы максатым олимпиадага барып алтын байгени утуш, кандай спорттун түрү болбосун айырмасы жок. Мени бокста машыктырыңызчы деп сураса, али ага мүмкүнчүлүк берейин деп беттешке чыгарып, атааңдашың менен беттешкенге 1 мүнөт чыдай ала турган болсоң машыктырам деп убадасын берет. Анда каарманыбыз 1 мүнөткө чыдамак турсун, сокко өткөргөнгө дагы жетишет. Биз ушул жерде элибизде айтылгандай 1% жөндөн болсо 99% аракет экендигин түшүнөбүз. Анткени өмүрүндө колуна боксту колгап кийбеген Морли машыгуусун баштап, талыкпаган эмгегинин артынан алини таң калтырып тез эле боксчу болуп чыга келет. Досу Карнайл экөө ар кайсы мелдештерге чыгышып, көптөгөн ийгиликтерге жетишип, күндөрдүн биринде аскер бөлүгүнүн жетекчисинин буйругу менен алардын тайпасынан 6 бала чоң мелдешке жөнөйт. Бул убак 1964-жыл болчу. Көрсө жакында Токиодо аскер кызматчылардын арасында спорттук мелдеш өтөт экен. Ал жака Морли менен Карнайлдагы боксчу катары жөнөп кетишет. Көрсө бул мелдешке 55 өлкөдөн аскердик спортчулар келип, Морли менен Карнайл экөө тең орто салмакта беттешке чыгышмак. Ошондуктан алар машыктыруучунун жардамы менен аларга каршы чыга турган мушкерлер жөнүндө изилдешип, алардын беттешти алып баруу тартибин талдай башташат. Морли эң биринчи болгариялык Александрга беттешке чыгып, аны бат эле сулайда чаап, ал аралыкта Карнайлдагы беттештерди биринин артынан бирин ута баштаган. Ошентип каарманыбыз алгачкы 3 беттешинде тең мөөнөтүнөн мурда жеңип, ал тууралуу гезитке маалыматтар чыгып, бир кезде анын жанына кабарчылардын бири келет. Бул кыздын аты Наянтара, ал индиялык кабарчы экен. Оозу оймоктой, көзү бакырайган, кашы кара болгондуктан Морлиге жанагы кыз дароо эле жагып калып, анын жанында эмне деп сүйлөшүн билбей мандыраж кармап калат. Эртеси күнү Карнайл Турциядан келген Султан Мехмет деген боксчудан беттешти жеңилип калып, Морли ошол мушкер менен полуфиналда беттешке чыкмак болот. Буга чейин эле алардын машыктыруучусу ушул мушкерден абайлагыла деп эскертүүсүн берген эле. Анткени ал мушкер буга чейинки беттештерде бир дагы жолу жеңилген эмес экен. Кандай болбосун беттеш башталып, Морли ага кайра-кайра кол салып өзүнүн жинин келгендигин көрсөтүп, атааңдашы катуу сокку берип, каарманыбыз нокдаунга дагы кетип калат. Ошентип биринчи бөлүк бүткөндөн кийин машыктыруучусу ага эскертип, сен эмне эле жинди болуп жатасың? Жинин келгендигин ага көрсөтө турган болсоң, ал сени оңой эле жеңип коет. Андан көрө акылыңды ойго откунуң, анын оң колу акырыныраак иштейт экен. Ошону пайдалангының десе, Морли машыктыруучусунун сөзүн угуп беттештин экинчи бөлүгүнө чыгып, эч ким күтпөй турган учурда Султан Мехметти нокаутка кетирет.
Ошентип финалга жолдомо алган каарманыбыздын жанына дароо эле жанагы кабарчы келип, сизди теле берүүгө чакырсам болобу десе, машыктыруучусу биздин убактыбыз жок деген сөзүн айтат. Бирок Мурлиге жанагы кыз жаккандыктан ал машыктыруучусунан мен барып келейинчи деп суранып, машыктыруучусу такыр кой бергиси келбей айласы жок макулдугун берет. Көрсө алар финалдык беттешке даярданып финалга чыга турган мушкерди изилдешип, анын кандай кыймылдарды кылып беттешти кандай тартипте алып бараарын талдаш керек болчу. Бирок каарманыбыз жанагы кыздын теле берүүсүнө барып машыктыруучусу күтсө дагы келбей, ал беттешти жалгыз көрүп, беттеш бүткөндөн кийин гана эки каарманыбыз ал жерге жетип келет. Анда Али жини келип, эртең сен угандалык мушкер менен беттешке чыгасың. Билип койгонуң бир эле секунд калаксый турган болсоң, ал сенин бардык максаттарыңды жок кылат. Бул мелдештеги башкы байгеден Олимпиададан дагы кургаласың деген сөзүн айтат. Кандай болбосун эртең менен беттеш башталып, Мурли машыктыруучусунун айтканын укпай эле эки жакты карап жанагы кызды издеп, аны карап жылмайып, ошол мезгилде ээлине катуу сокку келет. Прощай бокс, прощай Олимпиада. Бутуна тура албай жатып калган каарманыбыз максатына бара жаткан кезде башка нерсеге алаксыбаш керек экендигин ошондо гана түшүндү окшойт. Мелдештен кийин экинчи орунду алган каарманыбыз кайрадан эле аскердик кызматына кайтып, арадан бир жыл өтүп бул убакта 1965-жыл келген. Анда Мурли машыктыруучусунан канчалык кечирим сурап, мага экинчи мүмкүнчүлүк бериңизчи. Мени мурдагыдай эле машыктырсаңыз мелдештерге чыгууга даярмын десе, Али такыр эле анын суранышына көнбөй, сен менин сөзүмдү уккан жоксуң, мен дагы сага бир кезде Олимпиадага баргым келип жүрчү. Бирок мен бара албадым. Сени көргөндөн кийин сени алып барам деген толук үмүттө жүргөмүн. Бирок сен менин сөзүмдү укпай болгон үмүтүмдү сындырдың деп жаткан кезде эле алардын аскерлик бөлүгүнө кол сала башташат. Бул убакта Пакистан менен Индиянын ортосунда чегара маселелери толугу менен чечилбей, алар кээ бир учурда бири-бирине кол салышып, согуштук беттешке чейин барып турушкан. Каармандарыбыз ошондой учурлардын биринде туш келишип, аларга асмандан кол салышып, жоокерлер ар жакка чачырап качышып, жерден мылтыктары менен аткалай башташат. Бир кезде учактардын бири кулап, машыктыруучу Али катуу жаракат алгандыктан аны каармандарыбыз көтөрүп жөнөшүп, Карнайлдагы жарылуудан өзүн жоготкондуктан каарманыбыз машыктыруучусун өзү көтөрүп жөнөйт. Ал бир кезде машыктыруучусун бекитип коюп, андан нары учурга бара жаткан кезде асмандан жаап жаткан октор каарманыбызга тие баштагандыгын көрөбүз. Ошол убакта окуя 2017-жылга кайтып, тартип сакчылардын кеңсесиндегилердин бардыгы окуяны кулак төшөп угуп жатышкан эле. Көрсө кол салууда Мурлинин денесинин 9 жерине ок тийиптир. Бир кезде окуя уланып, каарманыбыз аскердик ооруканалардын биринде өзүнө келет. Ал ойгонуп кетип эле эч кимди тааныбай, мен душмандардын колуна түшүп калган окшоймун деп бирөөнү жакалай баштап, бир кезде дарыгер ага бардыгын түшүндүрүп, сиз 2 жылдан бери комадан чыга албай жатасыз. Сизге 9 ок тийген, анын бири арка сөйөктөрүңүзгө кирип кетиптир. Ошондуктан белиңизден ылый, эми кыймылдабайт. Дагы өзүңүздүн зараңызды кармай албай калышыңыз мүмкүн деген суук кабарын берет. Бул нерсенин бардыгын угуп турган ал жерге келген аскер башчысы каарманыбызга убадасын берип, биз сизди буйруса жакшы даарылаганга аракет кылабыз, бутуңузга эптеп тургузабыз деп каарманыбызды кайрадан кубантат. Бирок чындыгында бардыгы аскер башчысы айткандай болгон жок. Күндөрдүн биринде Мурли жөнүндө кабар алардын үй бүлөсүнө жетип, ата-энеси жана агасы анын жанына келип, ошол мезгилде дарыгер каарманыбызга кайрылып, биз сиздин белиңиздеги окту ала алгыдай эмеспиз. Аны ала турган болсок, маселе мындан дагы оорлошуп кеткидей. Майыптыгыңызды кабыл алгандан башка аргаңыз жок деп жаман кабарын айтып, ал эле эмес бир тууган агасы менен сүйлөшүп отурса, ал дагы каарманыбызды үйүнө алып кете албастыгын айтат. Сен айылга бар элең, көп болуп калды, эми мындай абалда барсаң туура эмес болуп калат го. Анан дагы үйдө менин бала чакам бар, сени болсо мындай абалда карай албайбыз. Майыптыгың эчтеке эмес, өзүңдүн зараңды дагы кармай албай калыпсың. Абал өтө эле оор экен, бул жака калсаң бул жерде сени медайымдар жакшы карашат. Апама өзүм түшүндүрүп коем десе, бул сөздөрдү уккан каарманыбыз көзүнө жаш алып, эмне дешин билбей унчук албай ата-энеси менен коштошуп ооруканада көз жашын агызган бойдон калып кетет. Мама. Окуяны угуп жаткан тартип сакчылардын дагы көзүнө жаш келип, бирок ошол маалда эле аларды тапшырмага чакырып калып, каарманыбыз ордунан туруп жөнөй баштаган кезде биз аны балдак менен басып калгандыгын көрөбүз. Мурли ошентип кеңседен чыгып автобуска олтуруп алып, баласы менен бара жаткан кезде баласы суроо салып, сизге улуу абам ушундай мамиле кылгандыгын билбептирмин, сиз аны айтпадыңыз эле го. Окуянын андан нары эмне болгондугун айтып бериңиз десе, каарманыбыз сөзүн улантып баласын айтып бере баштайт. Көрсө каарманыбыздын жашоосу ооруканада уланып, бир күнү анын туулган күнү келип калып, аны карап жүргөн жумушчулардын бири Тапас менен жакшы мамиледе болчу. Анда Тапас ал жерге жашыруун виски алып келип, каарманыбыз экөө туулган күнүн байрамдашып, Тапас ар дайым лотерея ойноп жүргөндүгү тууралуу Мурлиге мактана баштайт. Анда Мурли чөнтөгүндөгү акчасын берип, кааласаң бүгүн менин ордума дагы лотерея ойноп кой. Мен бирок утпасам деле керек, анткени акыркы күндөрү Кудай мага такыр эле көңүл бурбай койду. Өзүң каалаган сандарга коюп кой деп акчасын берип, Тапас кеткенден кийин өзүнүн ишин кыла баштайт. Көрсө каарманыбыз дары ичип алып өзүн өзү өлтүрүүнү чечиптир. Эң кызыгы, Тапас дароо эле барып өзүнүн акчаларын дагы Мурлинин
акчаларын дагы лотереяга коюп, жыйынтыкты күтүп жатып Морлиге койгон сандардан уткандыгын көрөт. Бул убакта каарманыбыз олтурган жеринен өзүн өзү өлтүрүү үчүн дарыларды иче баштаган. Бир убакта тапас ал жерге чуркап келип, сен 100 рупий коюп 44 000 рупий утуп алдың деген сүйүнчүсүн айтып, Морлини өзүн жоготкон абалда көрүп аны ойгото баштайт. Ошол мезгилде каарманыбыздын кускусу келип, ал жанагы ичкен дарыларынын баардыгын кусуп жиберип, анан дагы тапаска мен ажатканага баргым келгендигин сезип жатамын деп айтат. Кызыгы ал буга чейин өзүнүн зарасын кармай албай чыгып келе жаткандыгын дагы байкабайт эле. Анда каарманыбыз лотереядан утуп алган 44 000 рупийсин алып өзүнүн жашоосу оңоло баштагандыгын байкап, ошол күндөн кийин күрөшүмдү токтотпоймун деген чечимге келиптир. Анткени 9 ок тийип дагы өлбөй калган Морли 30 даар ичкенден кийин дагы өлбөй калгандыгын түшүнүп, демек жараткан ага өлүм бере эле экендигин ошондо гана аңдап жетет. Моя смерть в его планы не входила. Ошондой күндөрдүн биринде каарманыбыздын жанына бокс боюнча машыктыруучусу Али келет. Биз эки каарманыбыздын сүйлөшүп жаткандыгынан Морлинин досу Карнайл көз жумуп калгандыгын түшүнөбүз. Анда машыктыруучусу каарманыбыздын ал акыбалын сурап, аны өзү менен жүргүнүң деп бир жака ээрчитип барып, мелдеш өтүп жаткан жерге барып күрөшчүлөрдү көрсөтөт. Бир маалда Али сөз баштап, бул күрөшчүлөрдүн биринин жашы 40ка жакындап калды. Сен билесиң бала, эмне үчүн ушул убакка чейин күрөштөн баш тарт элек? Анткени ал чемпион болом деген максаты бар экен, бирок дагы деле максатына жетпептир. Ошондуктан жашынын улуулугуна карабай максатынын артынан чуркап жүрөт. Менин байкашымча сен мурдагы максаттарыңдын баардыгын унутуп калгандайсың. Бул нерсеге эмне себеп болду десе, Морли менин бутум баспай алгандыгын көрүп жатасыз го десе, Али анын сөзүн уккусу дагы келбей, сен эмне майыптар арасында олимпиадалык оюндар бар экендигин билбейсиңби деп кайрадан суроо салат. Ошондуктан сен максатыңды унутпай жүрөгүңдөгү отту кайрадан жанданткының деп Морлиге күч кубат берип, ага таасирлүү сөздөрүн айткан кезде Морлиге ошол мезгилде башкача дем кирип, ал кайрадан максаттарын эстей баштайт. Я стану чемпионом. Морлинин буту иштебей калгандыгы менен белинен өйдө толугу менен иштечү. Ошондуктан алар сууда сүзүүнү тандашып, каарманыбыз ошол күндөн баштап машыгууга киришип, Али ага жардамын берип физикалык жактан машыктыра баштайт. Жөндөмдүү адам бардык жагынан жөндөмдүү дегендей каарманыбыздын сууда сүзүүсү дагы бат эле өздөштүрүлө баштап, ылдамдыгы дагы кошулуп, машыктыруучу Али өзгөрүүнү сезе баштаган. Бул убак 1968 жыл эле. Арадан 4 жыл өтүп 1972 жыл келип, каарманыбыз көптөгөн майыптар арасында сууда сүзүүдөн жеңип, өлкөнүн спорт комитети тарабынан ошол жылы өтө турган майыптар арасында сууда сүзүү боюнча Олимпиада оюндарына жолдомо берилет. Будете представлять Индию в плавании. 72 жылы Олимпиада оюндары Германияда өтмөк. Каарманыбыз машыктыруучусу менен Олимпиада өтө турган шаарга барышып, бирок эмнегедир Морлиге дагы тоскоолдуктар башталып, мелдеш өтө турган жерге жанкечтилер келип, мылтыктары менен аткылашып, 11 спортчу каза таап, кээ бирлери барымтада калып, өтө катуу ызы чуу башталган. Ошондуктан Олимпиада оюндары кийинкиге жылдырылып, бир канча убакыттан кийин гана мелдеш башталат. Мелдештин ар кандай түрлөрү өтүп, акыры сууда сүзүү мелдеши дагы келип, ал жерге ар өлкөдөн ар кандай майыптыктагы адамдар келген. Бир маалда жарыш башталып, жарыштын экинчи бөлүгүнө өтүш үчүн эң биринчи төрттүктүн арасында болуш керек болчу. Бирок Морли жарыштын башын жакшы баштай албай алгандыктан эң акыркыда калып кетип, Алинин эң биринчи төрттүктө бол деген сөзүн эстеп ылдамдыгын күчөтөт. Морлинин бул аракетинен майнап чыгып, ал спортчуларынын биринин артынан биринен ашып, төртүнчү болуп англиялык спортчу менен тең келгендей болот. Бирок калыстар видео тасманы карашып, жыйынтык боюнча каарманыбыз 4-чү келип кийинки бөлүккө өтөт. Кийинки бөлүктө болсо эң биринчи 3-чү келген спортчулар финалдык бөлүккө өтмөк. Ошондуктан каарманыбыз финалга өтүшүм керек деп эки жакты карабай эле өтө катуу чаба уруп, маарага жетип калгандыгын байкабай эле дубалды сүзүп алат. Өкүнүчтүүсү, дааргерлердин айтымы боюнча каарманыбыздын башына катуу сокку тийиш керек эмес болчу. Анткени анын башынан окту алгандан кийин ал жеринин жарааты жакшы айыкпай, катуу сокку тийсе ичинен кан кетип өлүп калышы толук ыктымал экен. Ошондуктан машыктыруучусу мен сени дааргерге алып барайын десе, Морликан такыр эле бул нерседен баш тартып, мен өмүр бою күткөн күн бүгүн келсе, мен бул күндөн айрылгым келбейт. Сиз кабатыр албаңыз, буйруса баардыгы жакшы болот. Мени өмүр бою апенди чемпион деп шылдыңдашты, бирок мен андай эмес экенимди өзүмө далилдегим келет. Мага уруксат бериңиз деп көзүнөн жаш төгүлүп машыктыруучусунун макулдугун алат. В первый раз индиец вышел в финал по плаванию. Ошенде финалга чыккан Морли атаандаштары менен жарышты баштап, ал 6-чы орунда калып кетет. Бирок ал чабагаты бара жаткан сайын анын көзүнө баштан өткөн ийгиликсиз күндөрү элестеп, ушул күн үчүн өмүр бою даярдангандыгын эстеп, башкача күч менен ылдамдай баштайт. Анда Морли буга чейин алдыңкы орундарды эч кимге бербеген спортчулардан ашып, алардын биринин артынан бирин артта калтырып, эч ким күтпөй турган жерден каарманыбыз маарага биринчи болуп келет.
Көрсө эгемендүү Индиянын тарыхында 1972 жылы Мурликант Петкар биринчи жолу соода сүзүү боюнча Олимпиададан алтын байгени алып келиптир. Буну үн алгыдан угуп жаткан бүткүл Индия кубанып, бирок убакыттын өтүшү менен каарманыбыз жөнүндө маалыматтар унутулуп, ага эч кандай сыйлык берилбей калган болот. Бирок ошол маалда эле кадр алмашып биз 2017 жылга кайтабыз. Көрсө окуяны уккан тартип сакчылар бул тууралуу кабарчыларга жеткиришип, алар Мурликант Петкардын тарыхын изилдешип, анын чындап эле Индиянын спорт тармагына кошкон салымы өтө чоң экендигин тактап чыгышат. Ошондуктан каарманыбызга министрлердин бири келип ага Аржуна сыйлыгы берилбестигин айтып, андан дагы чоң Падмашри сыйлыгы бериле тургандыгы тууралуу маалымат берет. Арадан бир жыл өтүп 2018 жылы өлкөнүн президенти каарманыбызга өз колу менен сыйлык тапшырыптыр. Мурликант болсо поездга олтуруп алып өзүнүн айылына кайтып, жаш кезинде көрүп ниет кылгандай аны баардыгы кол чаап шан шоокет менен тосуп алышат. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анан дагы айта кетчү нерсе, сиздерге күч кубат берип ушундай тасмаларды бат-баттан чыгарып турганга биз деле ниет кылып жатабыз. Бирок үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу убактыбыз такыр эле жетишпей, тасмалар кечиңдеп жатат. Ошондуктан бир аз сабыр кылып жиниңиздерди келтирбей турсаңыздар, маселелерибиздин бардыгын чечип алгандан кийин тасманы токтотпой чыгарабыз. Анда эмесе достор, түшүнүү менен кабыл алган болсоңуздар, кийинки тасмага чейин амандыкта жолугалы. Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн катталуучуларыбыздын биринин суранычы менен болгон окуядан алынып 2006 жылы тартылган Айбандар аттуу тасманы көрөбүз. Тасманы тарткан режиссердун айтымында окуя Казакстан аймагында болгон. Көрүүгө даяр болуп калсаңыздар, баштай берели. Тасманын башында берилген маалымат боюнча ата мекендик согуш башталып 1943 жылы. Кароосуз калган балдардын саны дээрлик 670 миңге чейин жеткен. Алардын көпчүлүгү жашы кичинекейлигине карабай кылмыш иштерине барышып, жада калса адам өлтүрүүгө чейин жетишип, аскер башчылар кылмышкер балдарды кандай кылып тарбиялайбыз деп бир чечимин издей башташат. Анда генерал Алексей Степановичтин оюна бир иш келип, ал өзүнүн кесиптештери менен бөлүшүп, 14 жаштан өйдө оор кылмыш жасаган балдарга атайын мектеп ачууну чечишет. Ал мектепке жетекчи кылып атайын подполковник Вишневский Антонду чакырышып, ага толук маалымат беришсе Антон дароо эле макулдугун берет. Ошол маалда кадр алмашып 1943 жылы азыркы Казакстан аймагын көрө баштайбыз. Ал жерде эшик араба менен 3-4 бала чогулуп алып кылмыш ишин башташкан. Прикурить не найдется? Алар тамак аш сакталган кампага келип, ал жердин күзөтчүсүн өлтүрүп, дароо эле тоноо ишин башташып, жыгачтан салынган үкөктөрдүн ичиндеги тамак аштарды атайын эшик арабага сала башташкан. Ошол маалда ал жерге тартип сакчылар жетип келсе, балдардын кээ бирлери качып, кээ биринин качканга мүмкүнчүлүгү дагы болбой, балдар жаш экендигине карабай тапанча көтөргөн адамдардан коркпой аларга кол сала башташат. Бирок кантсе да балдардын кээ бири окко очуп, тартип сакчыларынын дагы бирөөсүн өлтүргөнгө жетишип, арасынан Тяпа деген бала өлгөн тартип сакчынын тапанчасы менен экинчисин атып салат. Ошентип келгендердин арасынан Кот менен Тяпа колго түшүп, биз кайрадан Антонду көрө баштайбыз. Бул убакта ал берилген тапшырма боюнча мектепти ачып, ал жерге жумушчуларды чогулта баштаган. Антон ал жерге машыктыруучу болуп келген жумушчуларга тартипти түшүндүрүп, биз карай турган балдар 14-15 жашта. Бирок силер аларды бала деп эсептебегиле, алар адам катарынан чыгып калган айбандай эле болуп калган. Аларга артыңарды сала турган болсоңор, оңой эле силерди өлтүрүп коюшат. Анткени ал балдар үчүн чоңдордун эч кандай кадыр баркы жок. Биздин бир эле максатыбыз аларды тапшырмага даярдап машыктырышыбыз керек деп айтат. Бул убакта Алматыдагы шаардык түрмөнүн бөлмөлөрүнүн биринде жаш балдар отурушкан. Арасында каарманыбыз Кот менен Тяпа дагы бар болчу. Түрмөгө атайын адамдар келип, Антон жетектеген мектепке балдарды чогултушуп, 14-15 жаштан улуу эмес томолой жетимдерди тандай башташат. Көрсө Антон жетектеген мектеп толугу менен жашыруун болгондуктан ал тууралуу эч кимге маалымат берилбей, ал жака алынган балдардын дагы туугандары жок болушу милдет кылынган. Анда Алматыдагы түрмөдө Кот менен Тяпа томолой жетим болгондуктан ошолорду алып кетишмек болот. Алар биринчи Котту чакырышып, ага тандоо коюшуп, сен кааласаң өмүр бою түрмөдө олтурсаң болот, болбосо экинчи тандооң бар, силерге ылайыктанган атайын мектеп бар, ошол жерде машыгасың десе, Кот экинчисин тандоого туура келет. Бул убакта жаш балдар олтурган түрмөнүн бөлмөсүнө жашы улуу 2 баланы киргизип жиберишиптир. Алар кирип эле дароо ал жердеги балдарды чумарып жете башташып, бир кезде Кот кайтып келсе, аны дагы жөн койбой учурашпайсыңбы деп ага дагы сөз ыргытышат. Бирок бул сөздөр алардын акыркы сөздөрү экендигин өздөрү дагы түшүнбөй калышты окшойт. Анткени каарманыбыз алардын биринин мойнуна бычак такап, башкаларына ургула деп буйругун берип, тез эле 2 тең жок кылып коюшат. Ошентип арадан убакыт өтүп, мектепке ылайыктуу балдар тандалып, аларды унаа менен алып жөнөшкөн. Көрсө мектеп элдер жашаган аймактан алыс жайгашып, Чаканташ зоолору тараптагы бийиктиктен орун алыптыр. Ал жака тандалгандар мыкаачы балдардын мыкаачылары болгондуктан башталганда эле кызы чуу менен башталып, биринчи күнү эле машыктыруучулар менен бир чөйчөк ысык суунун айынан мушташа башташат.
Бир кезде Антон асманга мылтыгын атып мушташты токтотуп, балдарга катуу эскертип, силер буга чейин жаш балабыз деп жазасыз жүргөнсүңөр. Дагы бир ушундай кылык көрсөтө турган болсоңор мектептен четтетебиз. Бул жерде тартип такыр башкача, мектептен четтеле турган болсоңор атууга кетесиңер деп катуу эскертет. Бул убакта унаа дагы бир жолу келип акыркы 7 окуучуну алып келиптир. Кызыгы алардын арасында жашы 13 дагы жете эле кичинекей Никита деген бала болот. Ошентип балдардын жаңы жерде жашоосу башталып, кээ бири өзүнүн кылыгын таштабай түнү уурулукка чыгып, үчөө топтолуп атайын кампага киришип, ал жактагы тамак аштарды жей башташат. Эртең менен тамактануу учурунда код жанында отурган Тяпага оюн салып, биз бул жерден качып кетүү жолун издешибиз керек. Жип менен зоолордон басууну үйрөнүшүбүз керек экен деп машыга башташып, арадан бир ай өтүп балдарга мылтыктардын түзүлүшүн дагы үйрөтө башташкан. Анан дагы лыжа тебүүнү үйрөтүшүп, бирок балдар лыжа тебе албай эле кайра сындыра беришкендиктен машыктыруучу Витя жини келип, силер лыжаны сындыра берип, мени аябай жиниме тиип жатасыңар. Силерди бир тарбиялап кот окшоймун деп тапанчасын кармаса, тескерисинче код Витяны коркутуп, дагы бир тапанчаңды кармай турган болсоң сенин өлүк денеңди табышат десе, Витя эмне кылышын билбей кыймылдай албай туруп берет. Арадан убакыттын өтүшү менен кырсыктар дагы башталып, кээ бир балдар каза табышып, алардын биринчиси Матань зоодон жип менен чыгып бара жаткан кезде, мен мындай зоолордон оңой эле чыга аламын. Мен үйдүн 5-кабатына чейин суу түшкөн түтүк менен эле чыгып кетчүмүн. Бул жибиңердин кереги жок деп жиптен өзүн чече коюп, ал жерден тайып кетип, жаардан кулап түшүп калып, дароо эле каза табат. Кечинде болсо уктап жаткан балдардын арасынан череп ойгонуп, мен бул жактан качпасам болбойт деп, Кот менен Тяпага кайрылып, жөн эле койсоң болмок, биз деле бул жактан качайын деп жатабыз. Бирок азырынча оңой жолун таба элекпиз, бул нерсени мерчемдеп кылбасаң болбойт десе, череп такыр эле оюнан кайтпай, түнү бардыгы уктап жаткан кезде качып жөнөйт. Эртеси балдардын бардыгы туруп машыгышып, бычак атканды үйрөнүшүп, машыктыруучулар болсо Антонго келип балдардын бири жок болуп аткандыгы тууралуу кабар берет. Бирок алар черепти издеп деле убара болушкан жок. Анткени ал жак аябай эле суук болгондуктан качууга мүмкүн эмес болчу. Анан дагы каармандарыбыз жайгашкан жерден алыс эмес жерде күзөтчүлөр кайтарып турган. Айткандай эле кечинде күзөтчүлөр унаасы менен келип Антонду чакырып, ага денени көрсөтүшүп, бул силерден качтыбы деген кезде биз черептин ок тийип өлгөн денесин көрөбүз. Окуяны Кот менен Тяпа да алыстан карап турушкан. Каармандарыбыз бош убагында башка кыларга иши жок болгондуктан кезек менен ырырдашып, арасынан бирөө гитара черткенди жакшы билчү. Ошол мезгилде алардын жанына Антон келип балдар менен сүйлөшүп калып, жыргаганымдан жылкычы болдумбу дегендей балдардын бул жолго жөндөн жөн эле түшпөгөндүгүн билет. Көрсө аларда ата энеси жакшы карашпай, баласы катары мээримдерин деле төгүшпөй. Кээ биринин ата энеси ажырашып кетсе, кээ бири такыр эле атасы жок чоңоюп, апасынан жакшы тарбия көрбөй, алардан мыкаачылыкты гана үйрөнүшкөн болот. Ушундай эле тагдырга туш болгон Тяпанын окуясын угуп, Антон аябай эле башкача болуп кетет. Биз мындан соң Антон машыктыруучулардын бири Паша менен сүйлөшүп жаткандыгынан, экөө тең буга чейин түрмөдө отургандыгын түшүнөбүз. Көрсө бул машыктыруучулар аскер кызматында жүрүп кандайдыр бир себептер менен түрмөгө олтуруп калышыптыр. Ошондуктан аларга дагы сунуш берилип, түрмөдө олтургандын ордуна балдарды машыктыргыла деп айтып, алар бардыгы макулдугун беришип, бул жакта кызмат өтөй башташат. Бул убакта балдар дагы деле чылымдан чегип коюшуп, ырдап олтурушкан. Бир кезде алардын жанына Вова баш болгон балдардын тобу келип, дароо эле олтургандарга сайыла баштап, бирөөсүнүн чылымын алат дагы толугу менен эле Никитанын чөнтөгүнө салып коет. Анда гитара чертип жаткан бала Вова менен айтыша кетип, Вова аны менен мушташууга даярданып, Кот бул нерсени алыстан байкап калып, Вованын бутунан чалып алыстан жыгытат. Ал дароо эле эсин жоготкон кезде анын балдарына буйругун берип, мунуңарды алып кеткиле деп айтып, бир кезде ал жерге Паша келип калып, биз ансыз деле бийиктикте жүрөбүз го. Бул жакта жөн эле дем алыш деле кыйын, силер ага карап эле чылым чегип жатасыңар го. Бешиктен белиңер чыга элек жаман адаттарды кайдан үйрөндүңөр деп эле сүйлөнүп кетет. Ошентип арадан убакыт өтүп, каармандарыбызды ар кандай ыкмада машыктырышып, бир күнү унаага жүктөп алып, алардын бардыгын башка жакка алып жөнөшөт. Көрсө балдарга бул жолу парашют менен секирүүнү үйрөтөт экен. Башынан жаракат алган Вова айыгып чыккандан кийин гитара черткен баланы аябай жаман көзү менен карап, андан кантип өч алсам деп өз алдынча мерчемдеп жүргөн. Ошентип ал жерге келген каармандарыбызды дароо эле даярдашып, учакка салышып, учак бир нече километр көтөрүлгөндөн кийин балдарды биринин артынан бирин секирте баштайт. Ошол убакта каармандарыбыздын биринин парашюту ачылбай түз эле жерге түшүп калып, алган жаракатынан дароо көз жумуп, анын жанына келгендер эмне болгондугун түшүнүшпөй, парашюттарды жыйнаганадан парашюттун ачылбай алгандыгы киши колдо болгондугун айтып берет. Көрсө Вова гитара черткен баладан өч алуунун аракетин кылып ушул жолго барыптыр. Бул нерсени билген Антондун жини бул жолу аябай катуу келип, өлгөн бала тууралуу кабар берели десек, анын туугандары деле жок. Аны алыс эмес жерге көмүшүбүз керек. Аны өлтүргөн Вованы дагы жанына тирүүлөй көмүп салгыла. Калганы болсо арткага кайтсын деп каармандарыбызды кайрадан ал жерден алып кетишет. Биз мындан соң Антонго тапшырма берген аскер башчылары менен сүйлөшүп жаткандыгынан, каармандарыбызды эмне үчүн машыктырып жаткандыгын түшүнөбүз.
Бул учур экинчи дүйнөлүк согуш учуру болгондуктан балдарды машыктырып согуш талаасына жөнөтүшүп, атайын тапшырма берип немецтердин күйүүчү майлары топтолгон жерди жардыруу болот. Алар Антонго түшүндүрүп балдардын кайда барып эмне кылыш керек экендигин айтып беришип, немецтердин батыш тарапта жайгашкан аскер бөлүгүнүн күйүүчү майлары топтолгон жерди картадан көрсөтүп, ага ийгилик каалап кылган кызматы үчүн ыраазычылык билдиришет. Бирок Антон уккан сөздөрүнөн балдар түз эле өлүмгө бара жаткандыгын толугу менен түшүнөт. Кандай болбосун ал буйрукту аткарууга туура келип, Котту чакырып алып ага жагдайды айтып берип, Кот деле сөздү уккандан кийин демек биз ал жактан кайтып келбейт экенбиз да деген жыйынтыгын чыгарат. Ал дароо эле Тяпага барып биз эми чындап эле качпасак болбойт. Булар бизди согушка жөнөтүшөт экен, анан дагы эң биринчи биздин тайпа кетет деп жатышат. Биз учак менен бара турган болсок, учак конгон кезде качышыбыз керек. Ошого даярдангының деп Тяпага эскертип, каармандарыбыздын бардыгы укташып, эртеси күнү ойгонсо арасынан Калуга деген бала өзүн өзү өлтүрүп алыптыр. Ал көрсө колундагы тамырларын кесип, өлөр алдында кагазга баарыңарды урдум деген сөзүн жазып койгон болот. Ошентип тапшырманы аткарар күнү келип биринчи тайпаны учакка салышып, аларды алыстарга алып жөнөшүп, учактын ичи аябай эле ысык болгондуктан балдардын бардыгы чечинип алышат. Бир кезде учак конуп, каармандарыбызды башка учакка которо турган болушуп, Кот айткандай ошол учурда качалы деп, бирок ал жерде күзөтчүлөрдүн өтө эле көп экендигин байкашат. Эң кызыгы, каармандарыбызды күтүп жаткандар аларды жаш бала деп ойлошкон эмес болчу. Ошондуктан учактан кичинекей эле балдар түшүп келе жатса, ооздору ачылып, эмне болуп жаткандыгын түшүнбөй деле калышат. Кандай болбосун балдар башка учакка олтурушуп, андан арадагы 8 саат жол жүрүшүп, бир кезде Тяпа жини келип Кот менен уруша баштайт. Мен буга чейин айткандай эле машыгып жүргөн мезгилде качып кетишибиз керек болчу. Эми азыр бизди кайтарып жүргөндөр өтө көп экен, качканга мүмкүнчүлүк деле болбой калды го. Булар болсо бизди түз эле өлүмгө түртүп жатышат. Эми бардыгыбыз ал жактан кайтып келбейбиз десе, Кот Тяпанын жинин токтотконго аракет кыла берет. Бул убакта балдарды түз эле өлүмгө жөнөткөн Антондун дагы уйкусу качып, такыр эле уктай албай жаткан. Проверь трос, перехватит. Каармандарыбыз көздөгөн жерине жеткенден кийин аларга атайын даярдалган кийимдерди кийип алышып, тартип боюнча эң биринчи Кот менен Тяпа секирсе, алардан кийин 10 секундтан кийин башкалары секиришмек. Бир кезде учкуч келип эшикти ачып, каармандарыбызды биринин артынан бирин секиртип, алар парашют менен түшүп жаткан жер азыркы Румыния аймагы болчу. Учакта балдар түгөнгөндөн кийин учкучтар дагы алардын түз эле өлүмгө кеткендигин толугу менен эле түшүнүп турушкан. Антон бул убакта дагы деле уктай албай Паша менен сүйлөшүп отурган болчу. Көрсө алардын мерчеми боюнча башынан эле эки каарманыбыз эң биринчи жерге түшүп, калганы асманда парашют менен түшүп келе жатып эле немецтерге жем болушмак экен. Айткандай эле Кот менен Тяпадан башкасы жерге жеткичен деле көз жумушуп, алардын денесин көргөн немец аскерлери дагы чыдай албай, булардын бардыгы жаш балдар экен го. Деги бул согуш бизди эмнеге алып баратат деп ичтеринен сыздашат. Бул нерсени көрүп турган эки каарманыбыз тапшырманы аягына чейин чыгарышыбыз керек деп буга чейин чаттап калган картасы боюнча жүрүшүп, немецтердин жайгашкан жерин таап ал жакта жардыруу ишине киришишет. Даярдык боюнча каармандарыбыз аба алмаштыруучу түтүкчү менен киришип, ал жердеги ысытуучу бөлмөсүнө кирип жардырып жиберишмек болушат. Алар көздөгөнүнө эч кандай тоскоолдуксуз жарылуучу затты ырастап, аны күйгүзүп коюп чыгып бара жаткан жерден душмандар көрүп калып эле качып жөнөшөт. Бир кезде эле жарылуучу зат ишке кирип, каармандарыбыз ал жактан чыгып кеткенге жетишишип, экөө тең аман калып, максаттары ишке ашканына сүйүнүп эле кубана башташат. Катуу эмоцияга берилгенден экөө тең ал жердеги минаны байкашпай жарылып кетип, Тяпа бетинен жаракат алып, Коттун бир колу үзүлүп кеткен болот. Анда Кот Тяпага буйругун берип, эгер экөөбүз кете турган болсок, эч жака жете албайбыз. Ошондуктан сен ылдый жака чуркаганыңдагы жардам таап келгениң. Мен бул жерде сени сөзсүз күтөмүн деп Тяпа жок дегендигине карабай аны жөнөтүп жиберип, шашып бара жаткан Тяпа бир кезде эле өйдө тараптан кар көчкү келе жаткандыгын байкайт. Ошол маалда эле кадр алмашып 2005-жылы бир аксакал киши 9-май күнү тоодо унаа менен келе жаткандыгын көрөбүз. Көрсө ал буга чейин биз көрүп жаткан кичинекей бала Тяпа экен. Бул убакта алар жаш кезинде машыккан жер музейге айланып, элдер ал жерге көргөнү келишип, Тяпа дагы акыркы 30 жылдан бери ал жерге 9-май күнү келип турууну адат кылып алат. Анткени акыркы окуядан бери Котту көрбөгөн каарманыбыз ал жерге келип эски күндөрүн эстеп, балким Кот тирүү болсо ошол жерге келип калабы деген үмүттө жүргөн. Айткандай эле ошол күнү тоонун боорунда чылым чегип олтурган кишини көрүп, анын Кот экендигин түшүнүп, Тяпа жүзүнүн ыйын токтото албай, аны көргөндүгүнө кубанып чуркап барып эле кучактап жиберет. Биз тасманын аягында эки каарманыбыз ошол жерде жаш кезинде кучакташып олтургандыгын көрөбүз. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, элибизде ар дайым тынчтык болуп, жаш өспүрүмдөрүбүз амандыкта чоңоюшсун.
Салам достор, байланышта Санчо Бей каналы. Бүгүн 2024-жылы чыккан Мункар аттуу тасманы көрөбүз. Дин үйрөнүү мектебинде окуп жаткан кыз тең туштарынын ар кандай кордуктарды көрүп, бул нерсеге чыдай албай каза болуп, ал өлгөндөн кийин арбага келип окуучулардан өч ала баштайт. Ассаламуалайкум. Ар-Рахим аттуу кыздар окуган медреселердин бири. Окуучулар эртең мененки багымдат намазына турушу, имам эртең мененки багымдат намазынын мааниси канчалык чоң экендигин айтып, Аллахты улуктап жаткан кезде кыздардын арасынан бирөөсүнүн уйкусу ачылбай жаткандыгын көрөбүз. Бул кыздын аты Хирлина болчу. Ал кыздын кайра көзү жумулуп уйкусу келип, имам сөзүн аяктагандан кийин мугалимдердин бири туруп, "Китебиңерди растагыла, азыр эми Куран окуйбуз" деп айтат. Анда жанагы уйкусу келип жаткан Хирлина "Мен китебимди алып келейин" деп жатаканасына жөнөп, китебин кармаган бойдон керебетине олтуруп эле уктап калат. Медреседин тартиби боюнча класстагы бир окуучунун айыбы үчүн бардыгы жооп беришмек. Ошондуктан Хирлина уктап калгандыгы үчүн мугалими анын классын жазалоону чечип, айлана чөйрөнүн бардыгын жууп тазалагыла деп буйругун берет. Бул убакта Хирлинанын медресеге келгенине 2 ай толгон болчу. Анда классташтары аны жаман көрүп, "Бул кыз келгичеңде биздин класс эң мыкты болчу. Эми болсо бул кыз келип эле биз айыпка жыгылып жатабыз. Мен бул нерсеге чыдай албаймын" деп кыздардын арасында Руби деген кыз сөздү баштап, Хирлинанын жанына келип аны дароо эле тилдей баштайт. Анда Рубиге кыздардын көпчүлүгү кошулуп, Хирлинаны алар дагы жаман көрүшүп, жалгыз гана Ранум деген кыз каарманыбызды жалгыз таштай албай анын тарабында болуп анын сөзүн сүйлөп жаткан. Анда башкалары кеткенден кийин Хирлина Ранумга ыраазычылыгын билдирип, "Мен үйдө жүргөндө ата-энем аябай эрке чоңойтуптур. Ошондуктан мындай катаал тартипке көнгөн эмес элем. Эгер сен дагы мага жиниң келсе түшүнөмүн. Кандай болбосун сага ыраазымын" деп ошол күнү түшкү маалда окуучулардын ата-энелери келип кыздарына жолугушуп, апасын көргөн Хирлина дароо эле даттана баштагандыгын көрөбүз. Ал апасынан "Мен бул жактан кетейинчи" деп суранып, аябай эле сыгылгандыгын айтып, анан дагы Ранумдан башка курбу кыз таба албагандыгын айтып берет. Бирок апасы болбой эле "Биз сенин келечегиң үчүн ойлонуп жатабыз. Бир аз сабыр кылып койсоң баардыгы өтүп кетет" деп Хирлинаны сооротуп коет. Бул убакта ата-энесине жолуккан Рубини атасы аябай урушуп жаткан. Анткени ал кызынын эч кандай жазалоого кабыл албай жакшы окуусун милдет кылган болчу. Ошондуктан буга чейинки жазасын угуп урушуп жаткан кезде Руби аябай жини келип жаман көзү менен Хирлинаны карайт. Биз мындан соң каарманыбыздын атасы менен апасы сүйлөшүп жаткан жеринен Хирлинаны эмне үчүн медресеге бергендигин түшүнөбүз. Көрсө Хирлина Куранды үйрөнүүгө көп маани бербей аябай шоктук кылып, ата-энесине эркелеп алардын айтканын жасабай койгондугу үчүн медреседе тарбия алсын деп беришиптир. Бирок алардын ойлогон ою ишке ашпай, медреседе такыр эле тескерисинче окуялар башталат. Кечинде Руби курбу кыздар менен каарманыбыздын бөлмөсүнө келип ага дароо эле сайыла баштап, "Сенин айыңдан мен ата-энеме дагы жаман көрүндүм. Сен теги каяктан келген бала эсиң? Мен сени азыр тарбиялап койбосом болбойт" деп курбу кыздарынын жардамы менен анын чачын жулмалап, түртүп жиберген кезде каарманыбыздын колу ысык үтүккө тийип күйүп дагы калат. Бирок кыздар бул нерсеге деле маани бербей, кыйноосун токтотпой ага ар кандай зулумдуктарды көрсөтүшүп, күйгөн колун муздак сууга салып жада калса, Руби анын үстүнө суу дагы төгүп жиберет. Антип эле тим болбостон каарманыбыз Рубини сөз менен дагы кемсинтип, "Сенин колуңдан эчтеке келбейт" деп айтып, "Кана кыйын болсоң мени менен мушташчы" десе, Хирлина убакыттан пайдаланып алардан бошонуп эле качып жөнөйт. Анда кыздар анын артынан кубалап жөнөсө, Хирлина жолго жетип чыгылып түшүп, келе жаткан унаа каарманыбызды байкабай сүзүп дагы кетет. Окуядан кийин каарманыбыз ооруканага түшүп калып, ал жерге ата-энеси шашылып келишип, эң биринчи эле кызынын колундагы күйүктү көрүп, атасы ошол жерде ызы чууну баштайт. Анткени ал жерге медресенин мугалимдери жана имам дагы келген болчу. Атасы кыйкырынып, "Менин кызымдын колу күйүп калыптыр го. Бул жаракаты унаа сүзгөндөн болбоптур. Анан дагы түнү ал эмнеге жатаканасында эмес, башка жакта жүрдү. Мен силерге кызымды оңолсун деп берсем, силер эмне кылып жатасыңар? Бул жерден көзүмө көрүнбөй кеткилечи" деп ооруканадан мугалимдердин бардыгын кетирип жиберет. Бул убакта медреседе кадимкидей эле окуу уланып жаткан. Анда кыздар сүйлөшүп ооруканага барып Хирлинаны көрүп келели деп кеңешишип, бул убакта биз ооруканада Хирлинанын жүрөгү токтоп калгандыгын көрөбүз. Ошентип бул окуядан кийин бир жума өтүп, мектептеги кыздар кадимкидей эле сабагын улантышып, Ранум жайылган кирлерди алып жаткан кезде Хирлина ал жерде пайда болот. Аллах всемогущий. Анда Ранум каарманыбызды көргөнүнө кубанып, "Мен сени сагындым го" деп дароо аны кучактап, бул убакта Хирлинанын келгенин ага кыйноо көрсөткөн кыздар дагы көрүп турушкан. Анда медресенин мугалимдери сүйлөшүп, "Бизге Хирлина аман эсен кайтып келди. Биз эми андан ошол түнү эмне болгондугун сурайлы, балким башка окуучулар ага зыян жеткиргендир. Маселени чечишибиз керек" десе, эжекелердин бири, "Биз бул нерсени жөн эле калтырып койсок болот. Менимче окуучулардын арасында эч кандай зордук-зомбулук жок болсо керек. Анан дагы бул маселени созуп жибере турган болсок, медресебиздин кадыр баркы кетет. Ушул бойдон эле калтырып коелу" деп мугалимдердин бардыгын көндүрүп коет. Ошентип каарманыбыз кайрадан эле медреседе өзүнүн окуусун улантып, кадимкидей эле сабактарга катышып, катарда отуруп, бирок көз карашы мурдагыдан такыр эле өзгөрүп калгандыгын байкайбыз. Анткени ал жерге эжеке келе жаткан кезде каарманыбыз аны көзү менен теше карап, ошол маалда Хирлина мугалимдин жанында пайда болгондой болот. Ассаламу алейкум, Уми.
Ал эле эмес каарманыбыз ага зулумду көрсөткөн кыздардан дагы такыр көзүн албай, Ранум анын жанына келип олтуруп калса ар бир күнөө жазасыз калбаш керек деген сөзүн айтат. Ошентип кечкурун баардыгы уктагандан кийин эки окуучу кыз күзөттө жүрүшкөн. Алардын милдети түнү окуу жайдын короосун текшерип туруш болчу. Анда кыздардын бири батыраак бүтөлүдөп экөө эки жакка чачылышып, биринчиси ажаткананы текшере баштап, эшиктерин ачып жатса бир эшик өзүнчө эле тарс этип жабылып калат. Анда кыз чочуп кетип эле ал жактан чуркап чыгып экинчи шеригинин артта карап тургандыгын көрөт. Ал шеригинин атын айтып чакырса деле ал такыр эле карабай жанына барганга туура келип, анын далынан кармап чакырса жанагы кыздын көздөрү капкараңгы болуп түшүнүксүз нерсеге айланып калыптыр. Бул күзөттө жүргөн эки кыз каарманыбызга зулумду көрсөткөн Руби менен Сити болчу. Көрсө Ситиге жиңирип кетип Рубинин артынан кубулуп аны жакалай баштап, Ситинин жүзү өзгөрүп эле Херлинанын жүзүндөй көрүнө баштайт. Бир кезде ызы чууга ойгонуп кеткен устаттардын бири Гани чыга калып эле болуп жаткан окуяны көрүп Куран аяттарын окуп, Ситиге кирип кеткен жинди чыгаруунун аракетин көрө баштайт. Бир кезде ал жерге эжекелердин бири Эдрида келип устазга жардам берип, Гани сууга дем салып аны Ситиге чачкан кезде жин анын денесинен чыгып кетет. Ошентип окуя аяктап катуу чочуп калган Руби такыр эле бөлмөсүнөн чыга албай, курбу кызы Сити анын жанына келген сайын эле жүзү Херлинаныкына алмашып кала берет. Пожалуйста, убери ее, это не Сити, это Херлина. Стойте здесь. Ошол окуядан кийин медреседе түшүнүксүз кубулуштар башталып, каарманыбыздын Алина чөрөсүндөгүлөр Херлинаны чындап эле өзүн башкача алып жүргөндүгүн сезе башташат. Ал мурдагыдай болбой сабакты өз убагында аткарып, Куранды окуганды билбегендигине карабай эле Куранды мыкты окуй баштап, анан дагы баардыгына башкача жылмаюп эле учурашууну адат кылып алат. Арадан убакыт өтүп Рубинин дагы бир жолу күзөткө туруу мезгили келип, бирок бул жолу ал Сити менен эмес Ранум менен күзөткө чыгып, Ранумдан суранып, сен жанымда олтуруп турчу, мен куптан намазды окуй эле келем. Дароо эле окуп чыга коеюн деп мечитке барып кыбланы карап намаз окуусун баштаган. Бул маалда кире бериште олтурган Ранум Херлинанын бир жака бара жаткандыгын көрөт. Ал эчтекени түшүнбөй эле Херлинанын атын айтып, анын артынан жөнөсө Херлина аны такыр эле карабай, намаз окуп жаткан Рубиден алыстап кеткен кезде Рубинин кулагына сөздөр угула баштайт. Ал эле эмес кыбланы карап сажда кылган Руби башын көтөрсө такыр эле тескери карап калыптыр. Бул окуя эки жолу сажда кылса дагы кайталана берип, бир кезде Аллаху акбар деген сөз угулуп, намазын аяктап эки жака салам бере баштаган кезде көзүнө Херлина көрүнөт. Анда Ранум кыйкырыкты угуп дароо эле чуркап келген кезде Руби сажда кылган абалда кыймылдабай калыптыр. Бир кезде ал ордунан жыгылып, денеси толугу менен көгөрүп каза болуп калгандыгын көрөбүз. Окуядан кийин медреседе Рубинин денеси жерге берилип, ага жаназа намазы окулуп, катарда турган Херлина болуп жаткан окуяга жылмайып коет. Тажия өткөндөн кийин Ранум Херлинадан сен түнү кайда болдуң? Мен сени эшиктен көрүп, бирок артыңдан барып таппай калдым го. Деги сени менен эмне болуп жатат десе, Херлина эчтекени билбегендей мен бөлмөмдөн чыккан жокмун деп айтат. Бул убакта медреседеги мугалимдер кайра-кайра ызы чууга түшүшүп, Рубинин өлүмү жөндөн жөн эмес экендигин айтышып, устаз Гани бул жерде бир нерсе болуп жатат, ошондуктан окуучуларды убактылуу үйүнө кетирип туралы. Маселени чечпесек болбойт десе, эжекелердин бири дагы деле бул нерседен баш тартып, убакыт өзү баардыгын чечип коет деп окуяга көп деле көңүл бурбай коет. Ошентип кечкирип кыздар кайрадан эле уктоочу бөлмөлөрүндө уктап жатышкан. Ранум түн бир убакта уйкусунан ойгонуп кайрадан көзүн жумса дагы такыр эле уктай албай, керебеттин экинчи кабатында жаткан Ранум бир кезде көзүн жумуп ачкан кезде биринчи кабатына түшүп калгандыгын көрөт. Ошол маалда эле керебеттин экинчи кабатына Херлина түшө баштап, жүрөгү түшкөн Ранум арт жакты карап алган кезде Херлина көздөн кайын болот. Арадан бир нече мүнөт өтүп, бөлмөдөгү башка кыздар дагы ойгонуп, Ранумдун ордунда жок экендигин көрүшүп, Сити дароо эле Диланы ойготот дагы Ранум кайда кетти деп эле анын артынан издеп жөнөшөт. Көрсө бул убакта Ранум Херлинанын дагы эшикке чыгып бара жаткандыгын көрүп аңдып жөнөптүр. Сити менен Дила болсо биригип алышып Ранумду издеп бара жатышып, экөө келе жатып эле бир маалда Дила өзү жалгыз калып калгандыгын байкайт. Ошол замат эле анын кулагына ассаламу алейкум деген учурашуулар угула баштап, бир маалда көзүнө Херлина көрүнүп, бирок ал жанына келип калган Ранум экен. Көрсө Ранум Херлинанын артынан аңдып бара жатып эле аны таппай калыптыр. Анда Дила биз Сити экөөбүз элек, мен Ситини жоготуп жибердим деп айтса, Ранум мен аны издеп келейин деп айтып, Диланы болсо устат Ганини ойготконуң деп жөнөтөт. Бул убакта жалгыз калган Ситиде дагы коркунучтуу кубулуштар башталган. Херлина түрүсү кабалда анын артында дагы пайда болуп, Сити ал жерден качып жөнөп, мечитке барса ал жерде баардыгы жамаат болуп намаз окуп жатышыптыр. Бир маалда эле ал жердегилер намазын бүтүрүп, баардыгы Сити жакты карап, ал жактан чүпүрөк учуп келип Ситинин башына жабылып калат. Ошол мезгилде Ранум ал жерге жетип келип, Сити мечитте чындыгында эч ким жок экендигин көрүп, бир заматта кадр алмашып, Дила устаттын бөлмөсүнө жетип барган. Бул убакта устат Гани уктап жаткан болчу. Дила аны ойготконго аракет кылып жатса, анын артында Херлина пайда болуп, кайрадан алдыңгара устаттын ордунда жок экендигин көрөт. Ошол замат эле эшиктер жабылып, Дила ал жактан чыга албай дагы
калып, Хирлина ага кол салып ызы чуу башталгандыктан ал жерде мугалимдер дагы ойгонуп кетишкен. Бир кезде Хирлинанын дагы буга чейин Робинин абалында мечитте табышып, анын дагы денеси толугу менен көгөрүп каза болуп калган болот. Анда кыздардын бардыгы ал жерге келишип, Ранум Хирлинанын алыс эмес жерде жылмайып тургандыгын көрүп, дароо эле устаттарга келип, бул нерсенин бардыгы Хирлинанын айынан болуп жатат окшойт. Ал түнү менен уктубай өзүн башкача алып жүрүп атат десе, мугалимдер окуучулардын бардыгы мечитке топтошуп, Хирлина ал жерге келбегендиктен устаттар аны издеп жөнөшөт. Бул убакта окуучулардын бардыгы топтолушуп мечитте биргеликте уктап жатышкан. Бир маалда Ранумду Сити ойготуп ажатканага чогуу барып келели деп суранып, Ранум сыртта калса, Сити жалгыз ажатканага кирип кеткен. Бир маалда эле ажатканадан түшүнүксүз үндөр чыга баштап, эки каарманыбыз чочуп кетип эле качып жөнөшүп, Хирлина качып бара жаткан эки кыздын так эле алдынан чыгат. Бул убакта медреседегилер Хирлинанын ата-энесине келгиле деп коңгуроо кылып коюшкан болчу. Бул убакта кыйкырыкты угуп ал жерге жетип келген мугалимдер Хирлинага жин кирип кеткендигин түшүнүшүп, устат Кани андан жинди чыгарууга аракет кылып Куран аяттарын окуй баштайт. Бирок Хирлинага кирген жин Куранды жатка билген күчтүү жиндерден экен. Ошондуктан устат Канинин ага эч кандай алы жетпей, Хирлинада өзгөрүүлөр деле болбой, ал жерге Хирлинанын ата-энеси жетип келип, апасы дароо эле кызына бара коюп, аны токтотууга аракет кылып жаткан кезде Хирлина апасын дагы өлтүрүп салат. Биз ошондо гана атасы кызын көрүп эстегендигинен окуянын чындыгында кандай болгондугун түшүнө баштайбыз. Көрсө жанагы тасманын башында Хирлинаны сүзүп кеткен унаа апасынын унаасы экен. Бирок ал жолдо алаксып кетип өзүнүн кызын сүзүп алгандыгын деле байкабай. Бул нерсени атасы билип калгандан кийин кызы ооруканада каза болуп, кызын кандай болбосун куткаруунун аракетин кылып аны көз ачыкка көтөрүп барган болот. Анда көз ачык менин айтканымды кылсаңыз кызыңызды тирилтип берем деген убадасын берип, Хирлинанын атасына казык менен базган берет. Анда көз ачык өзүнүн иштерин баштап, атасы болсо кызынын башына жанагы казыкты кагып, көз ачык Хирлинанын денесине жин киргизип аны тирилтип жиберген экен. Бул убакта эки устат Хирлинанын колун кармап, имам андан жинди чыгаруунун аракетин кылып жаткан. Муну көрүп турган атасы казыкты алмайынча жиндин чыкпастыгын түшүнөт дагы чуркап барып эле казыкты башынан сууруп алат. Ошентип окуя аягына чыгып, туура эмес ишке барып койгон Хирлинанын атасы кызынан дагы аялынан дагы айрылып, окуядан кийин медресенин имамы болсо окуучуларга жин шайтандар жөнүндө сабактарды өтө баштайт. Арадан убакыт өтүп, дажия дагы бүтүп, Хирлинанын атасы үйүндө жалгыз олтурган. Бир кезде анын эшиги тыкылдап, каарманыбыз шашып барып эле эшигин ачкан кезде, көз ачык ага казыкты көрсөтүп, мен сага бул казыкты чыгарбагын деп айтпадым беле деп коркутат. Ошол замат эле көз ачыктын келбети Хирлинага айланып, тасмабыз дагы бүтүп калат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, эртелүү кеч тилибизди зикир менен суулап, жараткандын коргоосунда жүрөлү. Салам достор, байланышта Санчо Бек каналы. Бүгүн болгон окуядан алынып 2023-жылы чыккан Кун төлөө аттуу тасманы көрөбүз. Анда эмесе алдыңкы мүнөттөр өтө мыкты өтүшүнө толук ишенип, көңүлдү бекем коюп көрүүгө даяр болуп калсаңыз баштай берели. Ты же знал, для чего они? 1980-жылдары Ливанда жарандык согуш башталып, мусулмандар менен христиандар бири-бирине каршы чыгышып, 170 миңден ашык адам өлүп, өлкөдө тартипсиздик башталат. Анан чет элдик жарандарды уурдап кетишип, аларды кой берүү үчүн акча талап кылышып, кээ бирлери уурдалган бойдон белгисиз болуп Ливандан өз өлкөсүнө кайтпай дагы калышат. 1986-жылдын 31-январь айы, Бейрут, Ливандын борбор шаары. Кореядан келген дипломат О Дже Сук унаада бара жаткан. Бир кезде кылмышкерлер алардын унаасын токтотуп, О Дже Сукту уурдап кетип эле өздөрүнүн унаасына жүктөшүп, андан соң дипломат келген унааны аткылап салышат. Бул окуя Кореяга жетип, министри элдин алдына чыгып түшүндүрүү ишин баштап, биз ал жерге уурдалган адамдын аялы менен баласынын келгендигин көрөбүз. Бирок окуядан кийин 1 жыл 8 ай өтсө дагы О Дже Сук тууралуу маалымат чыкпай, кореялыктар дагы аны өлдү деп эч кандай куткарууга деле аракет кылбай калышат. Мындан соң кадр алмашып, биз каарманыбыз Ли Мун Жунду көрө баштайбыз. Ал дагы буга чейин уурдалган О Дже Сукка окшоп дипломат болуп иштечү. Каарманыбыз Ли көп жылдан бери Лондонго жумушу боюнча которулам деп даярданып жүрүп, бирок аны такыр эле которушпай, жакында эле жумушка орношкон жашыраак баланы кетирип жиберишет. Ошондуктан Ли башчысына келип арызданып жаткан кези болчу. Анда башчысы: сен көп эле капа боло бербе. Эгер кааласаң Иракка жөнөтсөк болот, ал жака эч ким баргысы келбей жатат. Ошондуктан ал жакта мүмкүнчүлүктөрүң көп болот десе, каарманыбыз бул сөздөрдү окуусу дагы келбей, мени Америкага же болбосо Европага гана жөнөтүңүз деп арызданат. Кандай болбосун максатына жетпей калган каарманыбыз кечинде жумуштан бардыгы кеткенден кийин кеңседе жалгыз калып, ал дагы үйүнө жөнөп калса, байланыш аппаратка коңгуроо келе баштайт. Ли шашылып эле коңгуроону алса, эч ким сүйлөп эле тырыктаган үндөр чыга берет. Анда каарманыбыз үндөр Морс алфавитиндеги белгилер экендигин түшүнүп, үндөрдү тамгага алмаштырып, тырыктаган үндөр бүткөндөн кийин мен О Дже Сукмун деген жазуу чыккандыгын көрөт. Каарманыбыз бул маалыматты башчысына берип, башчысы дароо эле министрге жеткирип,
Министр адамдар менен сүйлөшүп эмне кылабыз деп эле бир чечимди издей башташат. Анткени бул такталбаган маалымат болгондуктан алар О Же Суктун чындап тирүү же болбосо өлүк экендигин билишкен жок. Ошондуктан азырынча бул маалыматты сыртка чыгарбай туралы деп сүйлөшүшүп, министрдин буйругу менен Ленин өзүнө тапшырма беришип, дипломаттын тирүү же тирүү эмес экендигин аныкта деп айтышат. Териштирүүсүн баштаган Ли эң эле биринчи Ричард Картерге барат. Бул адам бир кезде ЦРУда иштеп жүрүп, жакынкы чыгыш аймагын беш колундай билчү. Ошондуктан каарманыбыз аны менен келишим түзүп, Ливанда тааныштары болсо байланышка чыгуусун суранып, О Же Суктун тирүү же тирүү эмес экендигин аныктап берүүсүн суранат. Муну уккан Картер маселе мамлекеттик деңгээлде экендигин түшүнүп, дароо эле макулдугун берип, каарманыбызга Швейцарияда жашаган Хейс Шайту аттуу адам тууралуу маалымат берет. Хейс кымбат баалуу буюмдарды сатуу менен алектенгенден өтө бай жашап, Ли анын үйүнө барып үйүнүн чоңдугуна ооз ачылат. Көрсө бул адамдын Ливанда ишеничтүү тааныштары бар экен. Ошондуктан ал уурдалган дипломаттын чындап эле тирүү экендиги тууралуу маалымат таап, бирок ал дагы деле барымтада олтургандыгы белгилүү болот. Анан дагы Хейстин айтымында кылмышкерлер $5 миллион сурап жатышат. Мен ортомчу болуп бергендигим үчүн 10% мага бересиңер. Макул десеңер ишти баштайлы десе, Ленин башчылары бул тууралуу президентке чейин жеткиришип, президент дароо эле макулдугун берип $5 миллион бөлүп берет. Эми алдыда акчаны ким алып барат деген өтө чоң маселе турган. Бул тууралуу башчылар сүйлөшүп жатса эле сыртта мен барамын деген үн чыгат. Я поеду, господин. Ал жерге келген аскер башчы сендеги тапанча кармаганды билесиңби десе, каарманыбыз жооп берип, катаал иш-чараларга жөнөтүлүүчү аскер бөлүгүнүн аталышын айтып берет. Ал жердегилердин бардыгы каарманыбызды армияда кызмат өтөптүр деп макулдугун беришип, бирок Ли чындыгында эч кандай армияга барбай, компьютерде оюндарды ойноп жүргөн мезгилдеги аталыштарды айтып койгон болот. Каарманыбыздын чыныгы максаты жумуштан көтөрүлүш болчу. Ошондуктан ал министр ал жерден кетип жатса, андан суранып, эгер мен бул ишти ийгиликтүү аяктасам, мени Америкага элчи катары жөнөтүүңүздү суранамын. Мен бала кезимден бери Америкада Түштүк Кореянын элчиси болгум келет десе, министр макулдугун берип, эми каарманыбыздын ою ишке ашабы ашпайбы белгисиз айтып туруп өтө чоң сыноо турган. Кандай болбосун каарманыбыз акчаларды көтөрүп алып түз эле Хейске барып, Хейс каарманыбызга иш-чараны кандай кылып өткөрүүнү түшүндүрө баштайт. Биз чегарадан акчаны алып өтпөйбүз. Анткени сени тартип сакчылар өздөрү дагы тоноп коюшу мүмкүн. Ошондуктан сага $2,5 миллион сүрөт беремин. Бул сүрөттү ливандык бир кардарым алат. Сени Самир деген адам тосуп алып, сүрөттү алып сага $2,5 миллион берет деп айтып, андан кийинки жолдорун дагы түшүндүрө баштайт. Аэропорт Бейрута. Ли Бейрутка учуп келип, чегарадан көзөмөлдөөдөн өтүп жаткан кезде аэропорттун алдында таксисттердин бирин көрөбүз. Эң кызыгы, бул таксист дагы кореялык экен. Ал бул жака качан келгени белгисиз, өзү дагы жергиликтүүлөргө окшошуп, унаадан кардарын түшүргөндөн кийин ал жактан башка кардар күтө баштайт. Бул убакта чыгып келе жаткан каарманыбызга ал жердеги тартип сакчылардын бири кыйкырып, мен Самирмин деп айтып, Лени бөлмөлөрдүн бирине алып келип сүрөттү көрсөтүүсүн буйруйт. Анда каарманыбыз сүрөттү көрсөтсө, жанагы адам дароо эле кийимине салып, убада кылынган $2,5 миллион деп каарманыбызга акчаны бере баштайт. Бул убакта ал жердеги тартип сакчылар өлкөгө чет элдик келгендигин байкап калышкан болчу. Карышкырга койгай тартып дегендей, жанагы тартип сакчылар келген чет элдиктерди коргоонун ордуна Ленин баштыгын көрүп эле аны тонойбуз деп артынан куулап жөнөшөт. Муну байкап калган Ли дагы жанагы акчаларды баштыгына салгандайын ал жерден качып жөнөп, сыртка чыгып эки жакты алаңдап Самир айткан таксини издей баштайт. Стоять! 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 Бирок артынан тартип сакчылар такыр эле калбай, каарманыбыз шашылып кетип, дайындалган унаага түшпөй корейстин таксисине түшүп алып, айдоочу дагы чочуп кетип, мылтыктын үндөрүн уккандан кийин айдаган бойдон качып жөнөйт. Алар аэропорттон бир канча чакырым алыс баргандан кийин гана айдоочу токтотуп каарманыбызды уруша баштайт. Сенин айыңдан мен өлүп калайын дедим го. Эмнеге менин унаама түшөсүң? Карачы бул жерди кандай кылып коюсуң? Деги сен кимсиң? Каякта мага жабышкан кокот экенексиң? Унаамдан түшкүнүң дагы көзүмө көрүнбөй жогол десе, Ли ага өзүнүн жагдайын түшүндүрүп, мен бул жакта мамлекеттик иштер менен жүрөмүн. Мени андан көрө байланыш аппараттары бар жерге алып барып коюңузчу. Мен акысын төлөп берем деп $100 берсе, жанагы айдоочу биздин таксисттерди эле дароо эле жибип кетип, эч кабатыр болбой эле кой, мына сени өзүн жеткирим деп унаасына салып алып эле айдап жөнөйт. Бул убакта өлкөдө 1970-жылы башталган жарандык согуш дагы деле бүт элек болчу. Ошондуктан бирдиктүү бийлик жок болгондуктан ар кимиси өзүнүн күчүнө жараша жерлерди ээлеп алышып, жада калса өздөрүнүн аймагына кирүү үчүн атайын постторду да коюштурушат. Ли таксинин айдоочусунун жардамы менен башчысына коңгуроо кылып, адашып кеткендигин түшүндүрсө, ал Карим деген адамга барып жолуккун деп айтат. Биз ушул жерде айдоочунун аты Ким Пан Су экендигин билебиз. Ли бир кезде Кимге, сен мага аягына чейин жардам бере турган болсоң, мен сага көп суммадагы акча беремин. Менин эми сенден башка таяна турган эч кимим жок десе, Ким анын сунушуна көнгүсү келбей, эгер мага Америкага кеткенге виза алып берсең макулмун деп айтат. Башка аргасы жок экендигин түшүнгөн каарманыбыз макулдугун берип, Ким ага жардам бере баштайт. Алар биринчи эле Каримди издеп Рамата мейманканасына бара жатышып, буга чейин айтылгандай христиандар ээлеп алган аймакка кирүүгө туура келет.
Анда Ким дароо эле башындагы допусун алып мойнуна крестигин эле коюп, ал жерден өтүүгө аракет кылып жаткан кезде унаанын жарылып кеткендигин көрөбүз. Линин ооз ачылып эле эмне кылышын билбей калган кезде Ким унаасын айдап алып ал жактан өтүп кетишип, алысыраак барып унааны токтотушуп, терең дем алып алышат. Көрсө ар кайсы уюмдар ошентип бири-бирин жок кылуунун аракетинде экен. Кандай болбосун каармандарыбыз көздөгөн мейманканага жетишип, ал жерден Камилди издей башташып, биз ушул жерде Кимдин Ливанга кандай болуп келип калгандыгын түшүнөбүз. Көрсө ал согушка чейин Бейрутта Кореянын элчилигинде айдоочу болуп иштеп, согуш башталганда элчиликтер чыгып кетип, Ким ал жерде калып кеткен болот. Анда каармандарыбыз Каримди тапса, Карим сөзүн баштап, эгер сен акчаны алып келген болсоң, дароо эле маселени чечели. Бул жерде силердин ишиңер тууралуу маалымат тез эле жайылып кетиши мүмкүн. Эгер башка уюмдар силердин акчаңар тууралуу билип калган болсо, балейнин бардыгы ошондо башталат. Азыр барып силерди алып кете турган адамды кармап олтурган топко жолуктурам деп каарманыбызды өзү менен алып жөнөйт. Бул убакта Одже Сукту уурдап кеткендер акча алып келсе беребиз деп даярдап жатышкан. Карим каармандарыбызды адамдары менен алып келе жатып, ал жерде мылтыктын үндөрүн угушуп, экөөнү калтырышат дагы өздөрү мылтыктары менен чыгып эле түшүнүксүз бирөөлөрдү аткылай башташат. Эки каарманыбыз аларды байкап турса, Карим адамдары менен имараттын ичине кирип кетип, Ли ошол малда унаа менен качып бара жаткандар Одже Сукту дагы алып бара жаткандыгын көрөт. Бир кезде алардын артынан Карим адамдары менен чыгып качып кеткендердин бирин кармап алгандыктан дароо эле өлтүрүп салып, Не знаю. алып кеткен уюмдун аты Мукаттил Аль-Жазир экендигин түшүнөбүз. Карим каарманыбызга силердин кылып жаткан ишиңер башка уюмдарга дагы жетип калыптыр. Алар бул нерсени акча үчүн кылып жатышат, ошондуктан Одже Сукту өлтүрүшпөйт. Эми мындан нары кандай кылабыз ойлонушубуз керек деп эки каарманыбызды эски үйлөрдүн бирине жайгаштырышып, экөө тең катуу чарчап калгандыктан дароо эле уйкуга кетишет. Бирок Ким чындыгында уктабай эле жаткан болчу. Көрсө ал Ли уктагандан кийин анын баштыгындагы акчаны уурдап кетүүнү көздөп, башында коюп жаткан жастыгынын пакталарын чыгарат да, каарманыбыз уктап жаткан кезде акчаларды ошол жака сала баштайт. Ошентип арадан канча убакыт өттү белгисиз, Ли бир кезде ойгонуп кетип, баштыгын карап эле Кимдин качып кеткендигин түшүнүп, аны издеп эки жакты карап, терезеден караса Ким өтө деле алыска кете элек экен. Көрсө ал мени кубалабасын деп сырттагы унаалардын дөңгөлөгүн жарып жатыптыр. Анда Ким каарманыбыз аны көрүп калгандыгын көрүп, дароо эле унаасына олтуруп алып качып жөнөп, Ли болсо анын артынан токтогонуң деп эле кыйкыра баштайт. Бул убакта көчөдө унаасын оңдоп жаткан адам дагы коркуп кетип эле үйүнө качып кирип кетет. Анда Ли башка аргасы жоктугунан жанагы оңдолуп жаткан унаага олтуруп алып кубалап, түн болгондугуна карабай Кимдин артынан бат эле жетип барат. Бирок ошол маалда Ли айдап бара жаткан унаанын суусу жарылып, кыймылдаткычы ысып кетип, унаа андан нары жүрбөй эле ордунан кыймылдабай туруп калат. Эмне кылышын билбеген каарманыбыз унаасынан чыкпай эле олтура берип, бир кезде ал тарапка бир топ унаалардын келе жаткандыгын көрөт. Анда Ли унаадан түшө калып эле тоо жакка качып жөнөп, анын артынан келгендер аэропорттогу тартип сакчылар экендигин көрөт. Көрсө жанагы Одже Сукту уурдап кеткен топко тартип сакчылар жеткирип, өздөрү болсо Лини издеп акчаны биргеликте ыйгарып алууну көздөп жүрүшөптүр. Алар унаада эч ким жок экендигин көрүшөт дагы, жарылуучу затты ыргытып туруп эле кетип калышат. Как ты посмел украсть выкуп за человека? Бул убакта Кимди сүйгөн кызы Лейла урушуп жаткан. Көрсө ал сүйгөн кызына барып акчаны уурдап кеткендигин айтса, Лейла бул нерсени такыр жактырбай, сен бул кылыгың менен эки үй бүлөнү бузуп жатпайсыңбы? Биринчиден уурдалган адам куткарылбай калса, экинчиден келген адам дагы кете албай калышы мүмкүн да. Мен сенден бул нерсени күтпөдүм эле, акчасын тез жеткирип берип кой десе, Ким сүйгөнүн айтканынан чыга албай, акчаларды кайрадан калтага салып алып, каарманыбыз Лини издеп жөнөйт. Ал биринчи өрттөнүп кеткен унаанын жанына барып, ал жерден Лини таппай, андан соң жол кара издеп жүрүп, суу самыр талааларынан көрүп калат. Аны көргөн Ли алсырап калгандыгына карабай, Кимге жини келип аны менен урушканга аракет кылып, бирок акыр аягы элдеши унаасына олтургузуп алып акчасын кайтарат. Анда каармандарыбыз болжолу жуунуп таранышып, кийимдерин алмаштырып, Каримди издеп табышса, ал бир эки адамды тез эле чөктүрүп алып жазалап жаткан экен. Көрсө Карим Мукаттил Аль-Жахим уюмунун кээ бир адамдарын колго түшүрүп, Одже Сукту да алардан куткарып калыптыр. Алар Линин баштыгындагы акчаны алат дагы ага унаанын ачкычын беришип, сен издеген адам көк унаанын жүк салгыч тарабында деп айтат. Анда каарманыбыз чуркап барып эле унааны ачып, Одже Суктун аябай кыйналган абалда жаткандыгын көрүп, аны сабай беришип, ал адамдын бетине карагандан деле коркуп калыптыр. Каарманыбыз анын мындай абалда жаткандыгын көрүп, чыдай албай көзүнө жаш алып жиберет. Едем в Бейрут! Переверните весь город, но найдите! Туткунун жоготкон топтун башчысы Назим жини келип адамдарына буйругун берип, бул убакта Каримдин коргоосунда жүргөн каармандарыбызды издеп жөнөшөт. Каармандарыбыз 2 жылдан бери туткунда жаткан Одже Сукту өзүнө келтиришип, ага өздөрүн тааныштырып, Ли ал адамга үй бүлөсүнүн сүрөттөрүн ала келген болот. Бир кезде эле жанагы зөөкүрлөр ал жерге жетип келишип, Каримдин адамдары аларды байкап калышып,
Унаа чыга турган жалгыз жол менен келе жатышса, алардын жолун жардырып жиберишет да каармандарыбыз качып жөнөшөт. Бул окуядан кийин Карим Лиге өтө жаман кабарын айтат. Көрсө Оджесуну куткарганга чейин $2,5 миллион берип, аны өлкөдөн чыгарып кетиш үчүн Кореядагы $2,5 миллион Хейске которуш керек болгон. Бирок мамлекетте кээ бир саясатчылар бул тууралуу билип калып акчанын которулуусуна тоскоолдук жасашып, каармандарыбыздын өмүрү кайрадан эле кылдым мизине илинип калат. Анткени кылмыштуу топ алардын артынан издөөсүн такыр токтотпой жатышкан. Карим бир кезде каарманыбызга баштык берип, эмислер өзүңөр аракет кылгыла. Өзүңөрдүн өмүрүңөр өзүңөрдүн колуңарда, бизде эч кандай күнөө жок. Өлкөңөр акчанын экинчи жарымын төлөөдөн баш тартыптыр деп каармандарыбызга ийгилик каалап, Ли аны менен коштошуп баштыктын ичинде тапанчалар бар экендигин көрөт. Анан дагы Карим каармандарыбызга эптеп чегарадан чыгып кеткиле деген кеңешин берип, чегарадан чыгып кетүүнүн картасын чийип берип, Хаджиди деген таанышынын дарегин дагы берет. Муну уккан Ким мен деле көптөн бери бул жактан кетким келип жүргөн. Шылтоо кылып силер менен кетип калсам окшойт. Бирок мен сүйгөн кызым Лейланы алып келейин, аны дагы өзүм менен кошо ала кетишим керек. Кореяга барсак мен ал жакта кылган кылмыш иштерим үчүн камап коюшу мүмкүн. Ошондуктан ал жака барганда мага жардам бергиле десе, Ли макулдугун берип, Ким дароо эле сүйгөн кызы Лейланы алып келгени кетет. Бирок ал Лейланы үйүнөн таппай ага кат жазып калтырып, андан соң унаасына күйүүчү майды толтура куят да качууга камданат. Бул убакта Назим адамдары менен каармандарыбыздын жайгашкан жерин кайрадан эле таап алып, адамдары менен келип ал жердеги имаратты чекеден тинтей баштайт. Өндөрдү ууп калган каармандарыбыз ылдыйга түшө албастыгын түшүнүп тамбаш менен качып жөнөшүп, зөөкүрлөр ал жака чейин чыгып келишип, Ли менен Джесук Бекингенге жетишишет. Ли качканга арга калбай калгандыктан шаты менен келе жаткан кылмышкерлердин бирин түшүрүп жиберип, экинчисин буга чейин Каримден алган тапанча менен атып өлтүрүп салат. Бул убакта ал жерге келип калган Ким алыстан кол булгалап каармандарыбызды өзүнүн унаасы жага чакырып, Ли болсо Джесук менен имараттан ылдый түшүүнүн жолун издей баштайт. Ли эки жакты карап сыналгыдан антеннага чыккан зымды алып, биринчи Оджесукту түшүрүп, андан соң өзү дагы түшүп унаа менен качып жөнөшкөн. Убейте водителя, остановите их! Хоть одного взять живьем! Ошентип каармандарыбыз зөөкүрлөрдүн канчалык качканга аракет кылбасын, алар артынан бат эле жетип алышып, мылтыктары менен аткылашып шаарда кыйла эле ызы чуу болушат. Качып бара жатышкан кореялыктар Мерс үлгүсүндөгү унаада бара жатышкандыктан унаанын чын эле мыкты экендигин түшүнүшүп, өздөрүнөн чыккан Kia, Hyundai үлгүсүндөгү унааларды Мерске жетпегендигин мойнуна алышат. Анткени мылтык канча атылса дагы Мерс такыр эле токтобой, бирок акыр аягы кырсыкка учурап аңтарылып кетишет. Назим аларды кармадым деп атайын деп калган кезде Карим келип аны атып салып, каармандарыбызга кубанычтуу бир кабарын берет. Көрсө Кореядан акчанын экинчи бөлүгү которулуптур. Ошондуктан Карим каармандарыбызга жакшы жаңылыгын айтып, эмислер кайрадан биздин коргообузда болосуңар деп, жакында Бириккен Улуттар уюмунун учагы Швейцарияга учат. Силер ошол учак менен кете аласыңар деп кагазын берет. Я полечу на самолете! Эң кызыгы каармандарыбыз аэропортко барып кагаздарын көрсөтүшүп, ал жерден Оджесук менен Ким өтүп, Ли артка да кала берет. Көрсө кагаз боюнча учакка эки эле адам кире алат экен. Бул нерсени башынан эле билген Ли Ким аларга жардам бергендиги үчүн ага дагы жардам берейин деп, өзү калып Кимди кетирип жиберүүнү чечет. Анда Ким бул нерсеге каршы болуп, канчалык Линин өзүн киргизгенге аракет кылбасын, Ли болбой эле бул менин чечимим деп ал жерден кетип калат. Меджон! Стой! Кандай болбосун, Ли эми эч кандай коргоочусу жок ал жерде жалгыз калып, бул убакта аэропортто кабарчылардын аябай көп жүргөндүгүн көрөбүз. Анткени окуя 88-жылга туш келип, жарандык согуштун аякташына 2 жыл калып, ошол убакта элдешүү маселеси көтөрүлүп, аэропорттон коноктор келе башташкан. Бир кезде эле каарманыбызды ал жердин тартип сакчылары байкап калып, кармаганга кирише башташып, Ли эмне кылышын билбей ал жердеги жүргөн кабарчылардан пайдаланайын деп, менин баштыгымда жарылуучу зат бар деп эле кыйкыра баштайт. Ошол малда кабарчылардын бардыгы каарманыбызды сүрөткө жана видеого тарта башташкан. Анда каарманыбыз: менин атым Ли Минжу, мен Кореядан келген дипломатмын. Азыр мени тартип сакчылар мыйзамсыз кармап жатышат. Булар мени өлтүрүп коюшу толук ыктымал. Ошондуктан мени сүрөткө видеого алгыла деп бир кезде баштыгын ыргытат. Каарманыбыз максатына жетип, бирок кандай болбосун аны кармап алышып, биз мындан соң өзүнүн ишканасында олтурган Хейсти көрөбүз. Көрсө акчанын экинчи бөлүгүн Корея Хейске которуп оптур. Бирок Хейс Ливанда ишкерлик кылып, алыш-бериш кылып жүргөндүктөн, алар менен мамилем бузулуп калбасын деп, анан дагы Ли Минжунун аракетине таң калып, экинчи жарымын өзүнүн чөнтөгүнөн эле которуп жиберген болот. Бул убакта Кореяга кайтып келген Оджесук эл алдында үй бүлөсү менен жолугуп, биз каарманыбыз Ли эми өзү кыйналып камалып жаткандыгын көрөбүз. Бир кезде аны чыгарышып, аэропортко алып жөнөп, каарманыбыз
Кызды алып кеткени тасманын башында көргөн Картер келгендигин билебиз. Анда Ли мага бир аз убакыт берип тур деп артка кайтып барып, тартип сакчылардын башчысын карап, сен адам-бадан болгодай эмессиң деп эле кетип калат. Бул убакта Корея өлкөсүндө жайкы олимпиадалык оюндар башталып, элдин бардыгы конокторду күтүшүп, аэропортто шан-шоокөттөр болуп, бирок каарманыбыз жөнөкөй эле чыгып келгендигин көрөбүз. Ал чындыгында канчалык эрдик кылбасын, көпчүлүк аны басып өткөн жолун билбей деле калды. Аэропорттун алдында Лини бул убакта таксист болуп иштеп калган Ким тосуп алып, ага мактанып, мен сүйгөнүм Лейланы Кореяга алып келип алдым деп айтат. Ошентип алар бактылуулук мүнөттөр менен жолго чыгышып, тасмабыз дагы аягына чыгып калды. Тасманын аягында берилген маалымат боюнча Хейс өз чөнтөгүнөн берген 2,5 миллион долларды Кореяга төлөп бербептир. Достор, тасмада так эле көрүнүп тургандай, биз билбеген чындыгында баатырлар көп. Эң эле жөнөкөй мисалды алып келсек, Баткендин чек арасында жашаган бир туугандарыбыз. Андыктан достор, өлкөбүздө ар дайым тынчтык болушун каалап, кийинки тасмага чейин ден соолугуңузду бекем караңыз.